баштагандан кийин мындай организм стресс болуп 12-13 килограмм арыктагам. Буттар шишип, ана марганцовка менен, туз менен дарылаттыңар. Орто жолдо деле басып атканда уже коркутпаш чыгып, Арсен байке баса албай калдык, биз машина менен кетебиз деп. Я вот только что увидел несколько шакалов. Ух. Маршрутту кандай түздүң? Сентябрда эле Алабелден сук экен деп машина менен Бишкекке кетип калган да. Мечиттерде токтоттуңар, анан башка үйгө да чакырып атты да эл. Бир дагы айыл жок экен, магазин, кафе эчтеке жок экен, интернетте иштейт экен. Инстаграмда болгон хейт катуу басмыралган жокпу? Комментарийсин карасаң, кадимкидей элдин баары сөгөт да керечи. Карасаңыздар. Негизи түш тарапта ушундай аламан оюндар. Аламан улак көп болот экен да. Колго эле муну тартпаса эле барсаңар болот. Либо кыргызчабы же өзбекчеби деп сурап коюш керексиңер деп атпайбы? Ал эмнеси экен? Кыргызча деген. Кыргызчаны деген ал мындай. Реально чай ич дегенчи. А өзбек деген жөн эле мындай. Вежливость. Вежливость. Ал келе чай ич деген бул жөн. Кандайсың деген сыяктуу экен да. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз Арсен Базарбеков. Бүткүл Кыргызстанды жөө айланып жаткан жигит 4,5 айдан бери биздин Кыргыздын Форест Гампы деген наамына ээ болуп, бүткүл дүйнөгө биздин туристтик потенциалды көрсөтүп атат. Меня зовут Арсен, и я решил обойти весь Кыргызстан пешком. На данный момент нахожусь в Ингушетии, самая восточная точка Кыргызстана. Моя цель обойти все крайние точки: южной, западной, северной и самой центральной. Какого цвета машина приедет и какой марки машина проедет? Карагыла достор, рюкзагым. Бул жак кеминде деле бир 25-30 килограммдай бар. Эй, Рокки! Рокки! Я вот только что увидел несколько шакалов. Ух. Бул деген эмне деген шундук көрүнүш. Арсен алдыда баратат, азыр аны кууп жетелик. Арсен, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы, өзүңүздөн кандай? Жол кандай болуп атат? Жакшы, шүгүр. Болдот. Шашпайдан. Кандай болду? 137 күн жолдо. Жолдо. 4,5 ай, почти что 5 ай, Почти. Ар кандайдын баарын көрүп келдиңер. Анан муну акыркы видеодо көрдүм. Мындай маанайым түштү. Кандайдыр бир чоң иш бүткөндөн кийин жанагындай орустар айтат го, опустошение болуп калат деп. Ошондой маанайым түшүп калды деп аттың элең. Азыр кандай маанай? Мындай вообще сезилдиби? Ушундай чоң бир максатка жеттим деп. Ошо бүтүргөн күнү мындай кадимкидей маанайым түшүп, уже бүтүп атат, ушуну бүтүп калабы? Андай бир сон бир кино, сериал көргөндө бүтүп калганда мындай жаман, мындай кайгылуу сезимдер болот го. Ошондой кичине болду. Бирок жакшы эле болду го, кичине эмес эле. Анан бүгүн аз дагы эле мындай ишене албай атам да, мындай дагы эле ошо сезим бүттү деген сезим келелек. Ошо бир жума керек окшойт деп ойлоп атам да. Аз дагы эле ишене албай атам бүткөнүмөчү. Ооба. Анан эми эң мындай популярдуу суроо бул эмне түрткү болгон, идея кандай келген, эмне үчүн? Эми Форест Гампта билебиз, жөн эле тура бере кандайдыр бир стресске кирип кетип, анан чуркап кеткен да. Сенин түрткүң эмне болду? Сапарымдан мурун бир 5-6 өлкөдө жүргөм. Ушундай сумкамды кийип алып, кыдырып, шаарларды көрүп, айылдарды көрүп, элдер менен таанышып, жер көрүп, анан ошо өлкөлөрдө туристтер менен сүйлөшүп калганда, мен кыргызмын дегенде алар айтып калат эле, мен Кыргызстанга барып калгам депчи. Анан алар менен сүйлөшүп, анан мен да кыргызмын десем, айтат эле, биз бир айдын ичинде ошо Кыргызстанды толук кыдырып чыктык, Ош, Баткен, Талас тараптарын баарын карап чыктык депчи. А мен айтат элем, мен өзүм кыргызмын, бирок ошо 25 жашка чейин ошо 3 областтан чыкпаптырмын депчи. Анан алар таң калат эле, сен кантип Кыргызстаныңар өтө кооз экен го, тем более кичинекей эле бир өлкө экен. Сен аз чет өлкөдө жыргап жүрөсүң ай салып депчи. Десе мен ошондо ойлонуп калгам да. Тура эле айтат депчи. Анан ниет кылып койгом ошо Кыргызстанды буюрса ошо 7 областтан кыдырып чыгайын. Эми жөө эмес машина менен. Бирок ага чейин да ошо Кыргызстанда кичине мындай кыйынчылыктар болуп, бизнес ачып алып, бизнестен күйүп кетип, девушкам бар болчу, девушкам менен да сүйлөшпөй калдым токойда.
Мындай майда чүйдө көп нерсе болгон, анан ошондо ойлоп жүргөм, ошо тоого барып бир эс алып келсем, айылга же жайлоого, анткени ошо интернет, анан шаардын эмеси мындай кичине кыйнап койгон да. Анан ошо чет өлкөдөн келгенден кийин ошо жүрүп анан бир нерсе дагы кылгым келатканда, өзгөчөчү. Ойлонуп жүрүп анан интернеттен чукуладым, интернеттен карап Кыргызстанды ошо эсиме сразу оюма эме келди да, жок кыдыруу дегенчи. Интернеттен чукулап карасам, эч ким кыдырбаптыр да Кыргызстанды. Жок. Анан сон болот экен. Эч ким кыдырбаптыр, анан мен кыдырсам, буюрса тарыхка кирет экен, биринчи адам болот экен. Анан плюс ошо Кыргызстанды толугу менен майын чыгарып кыдырып алат экен деп ойлогом да. Ошондо башталды. Досторума айттым, жакын туугандарыма айттым. Кээ бирлер болду, дароо колдогондор, кээ бирлер кантип Кыргызстан кантип жок кыдырасың деп ишенген, көп киши ишенген эмес. Өзүм деле ишенген эмесмин. Ой келип атканда кантип Кыргызстанды толугу менен жөө кыдырышым эме кантип болушу мүмкүнбү депчи. Ошону баштадык жөө сапарыбызды. Канча киши баштадыңар? Эң башында ошо мен Арген деген иним бар. Андан кийин Арген ошо достор бар, алардан менин иним ошо Элнур деген. Аны ошо Балконский. Арген болсо Сигма билет болсоңуз керек. Анан айттым, ушуну баскантам. Мага эң башында кичине колдоо керек, поддержка керек, кыйын болот депчи. Мага сразу эле кеттик деди. Анан ошо үчөөбүз кийим-сийимдер даярдап, сумкалар даярдап, Эңилчекке кеткенбиз. Эмне үчүн Эңилчек? Эңилчек анткени мен эме кылгам да. Кыргызстандын ошо только жети область эмес, Кыргызстандын ошо эң кыйын жеткиликтүү айылдарына дагы барайын дедим да. Анан эң четки айылдары. Ошо Эңилчек Кыргызстандын эң чыгыш айылы экен. Анан көлдөн атайын баштагам, анткени өзүм көлдүкмүн да. По-любому оор болот деп ойлогом да. Ошондуктан көлдөн мен өзүм жерим болгон үчүн кичине жеңилирээк болот баштаганга деп ошо атайын көлдөн баштагам. Мындай баштап атканда биринчи суроо каржы суроосу. Акча жетеби, жетпейби, тамак аш болуш керек, кийим болуш керек, рюкзакты толтуруш керек. Негизи ошо акчаны расчёттоп, момча кетет, анан буюмдарды, чатырларды, бирок эмнегедир такыр оюма келбептир да. Элдер жардам бериш мүмкүн депчи, чайга чакырыш мүмкүн, үйгө жаткырыш мүмкүн, бирок ошону ойлоп туруп, анан ошон үчүн акчаны даярдадым, кийим кечен даярдадым. Анан мен эгизим бар. Ошо Кутманали. Жок, эгизим мен. Родной. Ал Америкада. 37-күнү кошулдум деп атты беле? Жок, ал Америкада. Америкада. Ал Кутманали, ал иним, ал кошулган. Ошо мен эгизим полный каржылады да. Мен айттым, давай. Салып жиберди акчаны. Ана башына салды, анан кийин жолдодум да салып турам деди да. Мен айттым, ушундай идея болуп атат, колдоп кой, анан мен да нормально кылам дедим да. Десем, ал эгизимиз да бир тууганыбыз сразу эле колдоду. Анан М-банк ачып аткансыңар, жолдон. Түшүп аттыбы М-банкка? М-банкка да түшүп атты. Бирок биз аянкы талас жактан кылдык да. Уже 3,5 ай болгондон кийин кылдык, анткени жолдон кетип барат өтө эле көп адам суу таштайт, тамак таштайт, бизге өтө көп жүк болуп атты да. Анан ошондуктан М-банк киргиздим. Көптөгөн адам жазып аткан чайыңа, сууңа депчи. Ошо суу, тамак ашыңарга рахмат, просто бизге жүк болуп атат. Кааласаңыздар ошо М-банкка салып койсоңуздар деп, М-банкка эметип койгом да. Анан ошол жака дагы түштү. Атенен кандай реакция кылды? Атенен айттың да, ушундай пландар бар деп. Пландар бар, эметкен, мындай аябай переживать эткен. Мындай кантайсың, кандай болот, карышкыр болсочу, суук тийсечи, Атене ошондой болот го. Атам жок, ошо мамам эле бар да. Анан аябай переживать эткен. Анан башкы убактарда аябай переживать этип уктаган күндөр болуптур. Андан кийин бир 1-2 айдан көмүп кетти. Инстаграмдан карап турду да. Постоянно Инстаграмдан карап турат. Анан эметип койгон приложение 360 деген приложение бар. Геолокация менен бөлүшкөнчү. Ошону кылып туруп онлайн карап турат да. Постоянно онлайн карап турчу да. Каяка келдим, эмне кылып атам депчи. Анан маршрутту кандай түздүң? Бир какой-то бир чёткий маршрут болду да? Мындай чёткий болду, бирок убакыт боюнча чёткий болгон жок. Анан именно чёткий область боюнча эле болду, бирок именно кантип басан болгон жок. Көбүнчө учурларда импровизация болот да. Бирок мен эме кылып расчёттогом. Августта чыксам, погоданы да караштыргам, чат GPT, анан билчү адамдардан да сурап, анан атайын көл, нарын кылгам да. Башында. Суук болгон жерлерден биринчи баштагам. Эңилчекте өтө суук да. Биз августта баштаганда эле уже суук, анан тоолорго, эмелерге, чокуларга кар жаап койгон болчу да. Ошондой эле суук болчу. Азыр мисалы наоборот кылганда,
аяқтан баса албай қалмақпын да. Аяқ уже везде қар қылып болып. менен барасың да. Аяққа өте қиын, қышында даже жолда жалып қалды екен да ал жерде. Атайын ошо географический положениясын қарап, расчеттағым да областьтарды. Демек өзгөчөлүктүн баарын караган турбайсың да? Ооба, полный мындай расчеттоп кандай болот. Атайын Ош Баткен жактым, сентябрь-октябрга аяк жайында да ысык. Кышында дагы эми кыш эмес, ушунда сентябрь-октябрь идеальный погодада барып калайын деп ошондой расчеттагам да. И көлдөн баштап, көлдөн бүтүрөм деген дагы эме. Ооба, мындай тег эме кылып куруп. Бирок мен эң башында ойлогом 3,5 ай деп. Эми чачып жаз бар эле колдонуп калдык. Аяктан да күндө монча саат бассам, күндө монча уктасам, күндө монча убакыт тамакка бөлсөм деп расчеттогондо мага 3,5 ай деп санап берген да. Мен ошо аяктан мындай минимум убакыт алгам. Ошо 3,5 айда бүтөт экен деп ошондой максат менен чыккам. Бирок бир эле ай неме болгон турбайбы? Ооба, бирок бир ай болуп калды. Ошибка болгон турбайбы? Ооба. Бирок мен ал 3,5 айды мындай максимум 3,5 ай болот деп ойлоп аткам да. А так мындай 2,5 ай, может 3 айда бүтөм дегем. 3,5 ай деп мындай максималный убакытта карап койгом да. Биринчи күндөр кандай болду? Күнүнө канча саат басып аттыңар? Ошо эң илчектен баштаганда өтө эле кыйын болду. Сразу эле кыйын болду. Сразу эле кыйын болду. Анткени эң илчектен биринчи айылга чейин 4 күн бастык. Аралыгы 110 120 километр экен да. Унуп калдым уже. Анан күнүнө ошондой расчет боюнча бир канча 35 километр, 30 километрден санаганбыз. Бир дагы айыл жок экен, магазин, кафе эчтеке жок экен, интернетте иштейт экен. Анан кантиңер? Биз ошо 4 күн связь жок, интернет жок жүрдүк. Бирок ага чейин мен расчеттогом. Ошо 4 күн болот экен. Момча суу, сууну деле көп эметкен жок, анткени анында картадан карап, арыктар бар экен, ошол жактан ичип турсак болот деп, в основном тамакты эле расчет кылып, консерва, тушенка 4 күнгө жеткиндей кылып, ошондой продукт алганмын да. Каяка жатып аттыңар? Чатырда. Ошо чатыр, спальный мешок, бүт нерселерим бар болчу да. Анан ошо уже эми эле баштадык. Анан плюс ошо ушундай ситуация болуп калды. 4 күн связь жок, анан эми эң тала, анан өтө эле кыйын болду эң башында. Ошол жерде бастык. Мен ошо иним Арген, анан Элнур деген балдар башкан. Алар өтө вообще эле кыйналып калды. Мен дагы тарых жаратам деп кичине мотивация болду. Бул менин максатым болду. Алардын максаты эмес болгондуктан аларга кыйыныраак болду да. Моралдык жактан. Моралдык жактан. Мага мен өзүм түрткү кылып мотивация болуп ушуну басып аттым. Алар кичине катуу эле кыйналып калышты. Анан мындай всё токтодук 4 күндөн кийин связь башталгандан кетебиз деген жокпу? Алар деле 4 күнгө эле келмек. Орто жолдо деле басып атканда уже коркуп башка. Арсен байке баса албай калдык, биз машина менен кетебиз деп. Машина келип кеттик десе кетем. Дакаса чыгам дедим белек делечи. Коркутканда учурлар болду. Аларга да уговор этип койгула. Баскыла аягына чейин деп эркексиңер деп алар дагы мынтип кичине эметип түрткү кылып анан басышты аягына чейин. Какой-нибудь бир машина неметип турдубу? Бир гарантия, страховка кылып турдубу? Жок. Андай болгон жок. Эч кандай неме, кепилдик жок. Прямой эле бастыңар. Ошондо күнүнө канча саат басып аттыңар? Мындай эс алып, анан баскан учурда общий алса, ошондо бир 10 саат ушундай басып аттык да. То есть целый день баскан турбайсыңар, Целый день басып аттык. Анан кызыктуу, өтө бир кызыктуу учур болгон ошо эң илчекте. Биз басып баратабыз, анан кеч кирип калды, анан кеч кирип баратканда сарайлар, майда чүйдө сарайлар бар экен. Анан кечинде басып баратсак, иттер үрүп баштады да. Анан ошо сарай тайып калсак, ошо сарайда жашаган кишилер чыга эле фонарик менен тонун карап башташты да. Бир болду. Экинчи сарайга, экинчи сарайда жолду карабайт, биз сакты карабайт. Биз болсо бизди көрүп үрүп атат да. Тоону карап атат. Тилер сразу кашкыр. Анан биз басып бараттык. Мен атайын мен уже сразу билдим да, булар кашкыр чөйлөрдү карап атат депчи. Мен ининдерге айткан жок, алдай эле коркуп атышкан да, кыйналып атышкан. Коя, коркутпай эле коеюн деп айткан эмесмин. Басып баратсак Арген чуркап келе калды. Келе калып, "Ай Арсен байке, булар чото не того, эмнеге тоону карап атышат, биз жолдо басып баратпайбызбы?" дейт да. Десем, "Билбейм, уруп-урлар жолдон келбейт да, тоо жактан келип урдашат да" деп койгом да. Десем, "Болбой эле, кайра. Жок, чото не то, булар кашкыр чөйлөрдү карап атышат" деди. Мен ошондой деп койдум. Десем, алар уже айшыле жүрөгү түшүп калды. Анан ошондон кийин чатыр койдук, таладан эле. Чатырда жаттык, жатканда өлө чарчап калып мен кичине уктап калыптырмын да. Бир заматта Арген менен Элнур мени момонтип ойготуп атат да. Мен чочуп кетип ойгонсам, экөөнүн көздөрү момундай. Монтип алып туруп, "Арсен байке, акырын. Мен да кичине жүрөгүм түшүп кетти да. Эмне болду десем, "Баягы кашкыр келди окшойт" атат да. Десе, мен да кичине жүрөгүм түшүп кетти да, бир 10 секундка. Кантип эле десем, "Мына, моякта жөлөнүп турат" деп атпайбы.
Анан кийин карасам, палатка мында болуп калыптыр да. Анан кийин мен да кичине жүрөгүм чүгүп кетти. Аларга айттым, акыңда сумкада бычак бар болчу, бычак таап чыгып. Эмне кыларым билбейм, каршы кылмай жол вообще туш болгон эмеспиз да. Анан кийин туруп эмне кыларым ойлонуп анан. Кантип эле каршы ушунча жөлөнүп турсун деп ойлонуп кеттим да. Анан туруп, токтосоңор десем. Анан палатканы алып турмун, түртүлүп калып атпайбы? Көрсө шамал эмет мындай ийип коюптур да. Катуу түртүп тура бериптир да. Корккондон уже каршкыр көрүнүптүр да болду. Алар болсо көздөрү мондай. Ошо эң кызык ошо башында кызыктуу ушул болгон, эле кызыктуу. Бирок чын эле анан бир айылдан силер чөөлөрдү көргөнсүңөр. Ооба, Кескенбелден көлдөн. Ал ушундай бир эме бар. Ашу, кичинекей ашу көлдө, Тоң районунда. Анан ага чейин мен ал жерде бир адамдардын үйүндө түнөп, анан сүйлөшүп калып, анан айтып калышты, аба эле Кескенбел жакта чөөлөр бар, анан ага чейин мындай жин, пин, мындай дух деген жердесе атак ойлонгон эмесмин, көп деле ишене бербейм да. Анан ошол учурда айтып калышты, кызыл көйнөкчөн ушул жерде болгон, опасный, кечинде мындай тигиндей депчи. Анан ага чейин ошо кызыл көйнөкчөн киносун көрүп алгам. Тиги призрак бар деди да. Опасный мындай, тем более жалгыз бассаң талаада мындай башыңа кирип кетет тигиндей мындай депчи. А мен болсо ошону угуп так эле уже элестетип эле жаман. Анан именно ошо Кескенбелден өтүп баратканда кечки уже кечинде туш болуп калдым ошол жергечи. Басып бартам, анан ошол нерселерин көрүп. Жалгызсыңбы? Жалгызмын. Тигилер кетип калган. Алар уже 4-күн кетип калган. Ал Кескенбел уже бир 14-күн болсо керек. Итим бар болчу бирок, Рокки деген. Анан басып барат, коркуп, араң басып, көрүнбөгөн нерсе көрүнүп эле, угулбаган эме угулуп эле. Анан ошол моментте таларды карап аткамда бир нерсе көрүнүп кетип элечи. Фонарим бар болчу. Анан тала жакты күйгүзсөм, бир нерселер мындай күйүп кетип атты, жырт-жырт деп күйүп кетип атпайбы? Мен эмне болду экен деп кайра көрүнүп кетти го деп кайра карасам, мындай кулактары бар, көздөрү жылтырап чөөлөр туруптур. Канча? Билбейм, бир толтура эле көздөр жакшы саналбаган, бирок бир 5-6 точно көбүрөөк болчу да. Анан анан ага чейин элдер айтып аткан, чоор десе, кантип эле жолдун боюнда чөө болсун. Тем более жолдун боюнда безопасно. Тем более жайында. Жайындан машиналар деле өтөт, бир нерсе болсо тоза калам деп. Вообще машина өтпөй калат атпайбы? Именно ошол учурда. Ушул учурда машина вообще өтпөйт ошо кечта. Эмне кыларын билбей анан турат. Анан эмне кылсам деп бир 30 секунд ойлондум окшойт, бирок мага аябай көп убакытта сезилди да. Анан басып кетип бердим десем, ордунан курал жок колуңда. Эчтеке жок болчу. Анан басып баратам, чөтө жөнүнө турушат. Анан мен бассам, баштары эле кыймылдап мени монтип карап атышты. Мен мында кетип бартам да. Анан ошо бастым, артыман эрчип баштады. Шашпайдан кыймылдап чуркап баштадым. Десем, алар чуркаган жок, бирок мындай кичине калып калышты, бирок артыман эрчип атышты да. Анан чуркап бартам, анан бир моментте бир чоң фура өтүп калды. Токтоттум туруп, байке, мыякта чөөлөр жүрөт. Көрөчү, пипилдетип кулачы дедим да. Десем, катуу пипилдетти. Анан алар кичине ары жакка кетип калды да. Анан билбейм, ошондо ти байкега рахмат. Анан отурбайсың сен? Жок байке, мага отурса болбойт, жөө кетем деп айтып коем. Ал байке кетип калат. Анан кетип калган, кайра жүрөк чүп коркуйм да. Анан ошол моментте кайра өкүнүп кийин ушу машина менен эле кичине ары кетип калбай айылга чейин, анан кайра эртеси ошол жерге кайтып кайра жөө бассам болот болчу да десем. Ооба. Эме күн жарык болгондо. Анан ошондо вообще кайра жиним келип, монтол өзүмдү сөгүп, баскам аягына чейин коркуп. Ошон Кескенбелде чөөлөрдөн кийин коркуп калдым да кадимкидей. Анан ошондон элдерден сурап, интернеттен окуп, балксан эме алдым да, питарда, шокер, анан перцовый баллончик. Аябай эффективный экен да. Анан ошону алгандан кийин пайдасы тийди. Соңкөл эмес, нарында жүргөндө мен итим менен экөөбүз эле болчук да. Анан килтейген чоң алабай, прям аябай мындай эме экен да. Агрессивный. Бош бекен. Бош экен ишо. Анан ары жакта сарай бар экен, ошо сарайдын ити окшойт деп койдум да. Анан бизге кадимкидей мындай агрессивный келип, итимди талап салмак да. Анан ит менен ошо келатканда как раз перцовый баллончикту мындай колго жакын жерге коюп койгом, апча калып туруп септим да. Айла жок, неги сепким келген эмес, ал деле өзүм иттерди жакшы көрөм да, бирок самооборона болду да. Айла жок болуп калды да. Бердим. Бергенден кийин ал күчтүү да, антизвер. Анан тем более иттердин мындай эмеси нюху күчтүү болот го. Тийгенде сразу мындай эме бол канчылага жок жана деп мындай бир звук чыгарып алып туруп качып кетти да. Качты. Анан ошондон деп калдым да, жардам тиет экен деп. Анан дагы бир учур болгон. Зардалга кетип баратканда 4-5 чоң эле ит, мен кичинекей итиме тоже кол салып талап салышты, кадимкидей уже тиштеп. Мен аякта кутида бар болчу. Ал Рокин карап турган, ал монтип
эки жака эметип атат, тигин тартып атат, тигилер кое бербейт. Экөө тиштеп алган, тигилер жанында эметип атат. Мен эмне кыларымды билбейм, мындай кичине шок болуп калдым. Анан эмем жана палочкалар бар, походной бар го. Ал итти. Эми аны деле чапкым келген жок, өзүм иттер. Айла жок болуп калды, иттерди алып чаап атам, палочкам ийилип калган. Анан эмеде кое берди, эмет мындай бош болуп калды да. Анан перцовый балычтан алып чачтым. Алда тип, бизге да кичине тип калды, бирок күчтүү болгон жок да. Качып кетишти да. Бешөөдөн качты ошодон. Мощный баллончик турбайбы? Негизи аябай пайдалуу экен ошо походдо. Ошо перцовый баллончик топого чыксаң, анан питарды да керек экен да. Питарды анын учурлар болуп аткан, шакалдар дүйндөрдүн угуп атканчы. Алыс жакта болчу да. Чатыр андай көп болот, жакын эмес, бирок алыс жакта. Палаткадан чыгасың, күйгүзөсүң, 3-4төн ыргытасың, даң деп жарылат. Анан тынчып калышат. Кадимкидей. А вдруг каршылар кол салмак? Кошунда могу ущельелерде. Негизи ойлор болуп аткан, бирок эми Кудай сактасын деп эле бастык. Анан как раз могу Төп ашу, Өтмөк, Сусамыр жактарда бастык да. Анан биз кеткенден дагы ошо катуу кар жаады да. Азыр чыгып атат го интернеттерде, кашкылар ылдый түштү да кадимкидей. Ошол жакта кашкылар көп болуп калыптыр да. Өтмөк тараптарда көк жал чоң-чоңдор. Биз өтүп кеткенден болду ушундай десем бар. А вдруг өтпөй калсаңар, барат белеңер? Же токтомок белеңер? Жок, басмакпыз. Каршыларды карабай. Басмакпыз. Мына тамашалык кылып ойлоп атканбыз, көтө болсо кол салса, бычак, кичинекей бычактарыбыз бар болчу. Болсо согушабыз деп. Аны кээде ойлоп калчумун, блин, ошо шакалдар кол салса сон болмок. Шакал эмес, кашкы, то есть бирөө кол салса сон болмок. Мощный новостьтерге, мощный новостьтерге герой болуп чыкмакпыз. Өлтүрүп алып, эметип карап алсак депчи. Бирок чын эле бир учурлар болот. Чыкса мощный болмок менен смело айрып салмакмын депчи. Биринчиден кашкырлар жалгыз кол салбайт, только стая менен. Экинчиден геройбу же жертвабы билбейм. Кудай сактасын делишти. Бирок ошондой кырсыктарды көрүп аттым. Бир кайсы досуңар бутун кайрып алган, Арген. Арген кайрып алды беле? Ооба, кайрып алган, машина менен салып ийдик да аны. Эмне болуп кайрып алды? Кутман болсо эме болду. Температура болду. Көрдүм, медпункт алып барып неметип аткансың. Ал медпунктта ремонт бүтө эле экен кайда. Раза Кашан больницасына келдик. Кути ооруп калыптыр, Кути. Бодрый баласың, Кути. Бир эки сөз айтып койчу. Эме, коркотом, уколдор көрүп келдим. Азыр ашылат. Ошо Арген ошо басып барат эле, мындай ойноктоп, тиги эметип эле, ойнотуп эле ташты туура эмес басып алып, буту катуу эле эметип кетти да. Ошо анан кичине аксап калып, анан коем, кыйнап эле коеюн деп, аларды Кутини дагы, Кутида до конца басам деди, анан температура, тем более бомбду басып атса, коюп болбойт деп аны жөнөтүлдүм да, жылуу жакта эле күтүп тур деп балыкчыдачы. Балыкчыдан тосуп алды да, алар ошо аякта эмеде күтүп отушту бизди жылуу жакта. Балыкчыдан силерди кадимкидей могу геройлордой тосуп алды, мен көрдүм. Жанагындай элечек кийип, неме кийип, эле. Кашкырдын эмесин дос балам эме алып келиптир, ошо кашкырдын эмеси терисинби? Ооба, лента менен кыздар сонун эметип. Жакшы. Бирок Ошто Садык деген дос балам бар. Мощный тосуп алган. Мындай президентти тозгондой эле тосуп алган да. Олимпийский чемпиондорду тосуп алган. Кызыл дорожка. Четтеринде момундай чоң-чоң гүлдөр. Немелер жана фу деген немелер бар го, жанагы. Салют сыяктуу. Салют сыяктуу. Жанагы эме бар турбайбы, ошо тарапта популярный экен. Монталып турган. Керней. Ошолор менен неме кыргыз эме кийим кийип алып кыздар борсок эмелер менен чапан кийгизип, калпак кийгизип, вообще өлө тосуп алган да. Ал видеону көргөн эмессиз окшойсуз. Жок, аны көргөн эмесмин. Кадимкидей, кандай болду немелер? Сезимдер өлө болгон, анан кичине мындай болуп калдым. Блин, я заслужил это деген сөз. Мун негизи олимпийский чемпион, анан эмелер тосуп алат го деп. Анан бир чет, ой, мен Кыргызстанды эмне биринчи жолу мен кыдырып атам деп туран эметип койгом. Могу рекорд, книга рекордов Гиннесов тиги буларга кирбейт бекен ушундай эле? Карап көргөн жоксуңбу? Негизи кирет экен, бирок анын эме болуш керек экен да. Эмне эле? Текшерип турган бирөөчү. Ошол жактан келгендер, Бирок мен ошо адамдар мындай ишенбесе, сомнение болсо деп атайын GPS трекер көчүрүп алгам. Анан мен деген биякта маршрутун полный запись кылгам да. Бирок кээ бир жерлерде телефон өчүп калганда, унутуп калганда запись болбой калды, бирок биякта мисалы машина отурганын даже билинип калат да. Трекерденби? Километрди көрсөтөт, канча километр менен жүрдү депчи, мисалы маршрут определенный. Мисалы көрсөңүз болот, толук Кыргызстан.
Айланган маршрутуң, айланган маршрутум көк. Ама кээ жерде мисалы телефон өчүп калган, либо күйзөмдү унутуп калгам да, бирок бүт эле жерде күйзгөм. же связь жок. Ооба. Аны мисалы басса эметет да. Азыр бирок муну эми толук соединять этип санап чыгыш керек, аны көрсөтүш керек да. Километраж көрсөтөт мисалы. Бассам 3 км в час басты депчи. Машинага отуруп калсаң 80 км в час жүрдү деп. Анан ошо бирөөлөр ишенбесе, дос балдарым ишенбесе деп атайын эметип алгам. Мына деп. Далил болсун деп. Постоянно эртең менен турам, күйзөм. Трекерди. Трекерди. Кээде кеч күйүп калчумун, туруп унутуп калыптан чай пай ичип алып. Бирок басып атканда стабильно эме күйүп турчумун. Анан ушул басуунун дагы бир максаты бул Кыргызстанды кичине башка жактан дагы көрүп алайын, көрсөтөйүн деген максат бар болчу, туурабы? Ооба. Чын эле ушундай? Жок, мындай көрсөтөйүн эмес, өзүм көрөйүн деген. Бирок ал кезде мен ойлогон эмесмин, мындай көп киши мени көрөт, көп киши катталат, бирөөгө кызыктуу болот деп ойлогон эмесмин. Мен ошо максатым рекорд кылыш болчу. Анан өзүм көрөйүн деген максат болчу, анан эс алайын деген. Анан бара видео тартып, элдерге жага баштадык, колдоп башташты. Анан уже максат дагы бир максат кошулуп калды да. Кыргызстандын биримдиги, Кыргызстандын меймандостугун көрсөтөйүн депчи. Инстаграмга кайсы убакыттан баштап мындай 2-3 роликтен, күнүнө 2-3 роликтен жүктөй баштадың? Популярность качан келе баштады? Кайсы күнү? Популярность бир 2-3 жумага дейм. Көлдүн 60-70% ашып калгандан кийин. Кандай комментарийлер болот да? Комментарийлер ошо колдоо аябай көп болот да. Анан азыркыга караганда мурун бирок хейт көбүрөөк болчу эң башында. Эмне деген хейт? Мындай эмне кыларга оокатың жокпу? Эмне бар үйүңдө оокатыңды кыл, басып эмне кыласың? Анан эме деген да комментарий көп болчу. Ушун баскыча даватка чыкпайсыңбы депчи. Ошондо өтө эле көп болчу. Анан бара элдерге билбейм жага баштадым окшойт. Видеолорум да жага баштады, анан колдогон кишилер көбөйдү да. Бара сериалда көрүп калдык го дейм. Күндө жанагы мексиканский, бразильский сериал көргөндө эле ачып эле көрүп аттым. Комментарийлерди көрүп аттым. Анан ошол мындай эми биз классикалык көбүнчөбүз, баарыбыз классикалык туристпиз да. Же болбосо көлдүн жээгине барып алып көлгө чөбүз, же болбосо бир чоң шаарды көрөбүз, болду. Ушундай ар бир айылды кыдырып, мисалы үчүн мен Европада болгондо мага местный балдар айтып берген да, кыргыздар. Европаны мисалы үчүн Парижге, Лондонго барып көрсөң башкача. Бул эми мындай кандай десем, обложка элеси депчи. Эң деген мындай тоготер жери бул айылдарды жөө кыдырсаң, жөө барсаң, автостоп менен жүрсөң, ошондо мындай духун көрөсүң. Прям настоящий Европаны. Настоящий Европаны көрөсүң деп. Ушул Кыргызстанда дагы биз бир настоящий Кыргызстанды көрө албай окшойбуз, Ошондой экен. Мен чындыгында ошо жөө сапарым баштаганда Кыргызстанды таптакыр мындай башкача көрдүм, башкача сездим да. Мындай бир ошо эмнеси башкача? 360 болбосо да бир 160 градускачы. Мисалы, мына эң башында айтканда эле мен баштап атканда ошо каражат, эмелерди даярдап атканда эч качан ойлоп турмун, кыргыздын мындай басып баратсам элдер мени чайга чакырат, жаткан жерин мындай тааныбаган адам деле келип жаткырып ушинтип го депчи. Анан басып баштаганда эле кадимкидей башкача сезимдер болот экен. Элдер сени прям мындай поддержка кылып, колдоп, тосуп алып, чайын берип. Анан ошол эле заматта мен эме бир рубрика кылып алгам да. Көрөйүн Кыргызстанда туристтерге кандай мамиле кылат экен деп, англисче сүйлөп элдерди тамашага салып аткам да. Көрдүм. Анан мен эң башында ойлоп аткам. Мен эмне максатында кылайын дегем? Ошо алдаган адамдар көп болсо керек, ошондой болбосун депчи. Анан канча ушундай рубрика кылдым, бир дагы жолу эч ким алдап же акча таап алайын деп мындай эч ким эметкен жок да. Ошого таң калдым. Hello, how are you guys? Do you speak English? You don't speak English? Okay, 1 second, okay? I will ask something. How far from here? No cut. No cut. Түз кете бересиз. Okay, wait. Каткайлы көп бар. Şu жол менен түз кете бересиз. Okay. What? Даже кыргыздарга деле өзүнө эле базардан деле эмеден таксилер деле Бишкекте особеночи. Анан ойлоп аткам ушундай кылышат көрсөм, наоборот, кел бекер жатып кет, бекер чай ичип кет деп өзүлөрү эле кыйнап алып кетип атышты да. Мен баш керекмин десем да болбой. Мындай бекер жатып кет, бекер ичип кет, сен чарчадың деп ушинтишти да кадимкидей. Таң калдым ошого. Анан мен башка чет өлкөлөрдө деле жүргөм да, алар аякта деле мисалы туристтерди максимально сындырышат да.
көбүрөөк акча эметип алалы депчи. А биякта мисалы канча кылдым, бир да жолу андай болгон жок. Ошого таң калдым да. Может ошондой адамдарга туш болуп калаттымбы? Бирок мисалы Бишкек тарапта көбүрөөк болсо керек, бирок биздин ошо региондордо андай нерсе жок экен да. Ошону байкадым да. Анан басып атканда канча күн жалгыз бастың? Общий санаганда бир 47 күн. Калган башка кишилер кантип кошулат сага? Интернеттен көрүп эле мындай ниетим бар деп келип аттыбы, жагандай? Эң башкысы көптөгөн адамдар жазып атты, ошо кошулайын тиңдей депчи. Анан мен өзүм сүйлөшүп аттым. Анан кээ бирлери жөн эле жазып коюп аткандар болот. Жа мына кошулам деген ниетин айтса кошуп аттыңбы? Ооба, бирок мен в основном тааныштарды эле алып аттым да. И то тааныштардан дагы башка мындай серьезный болгончу, басалат деген адамдарды алып аттым да. Башка деле тааныштар жазып атты, бирок мен билем аларды да, тааныйм да. Анан алар басалбайт по-любому деп, мага эле кайра убакыт көп кетип калат, анан тиңде мындай болот деп, мисалы басалчу адамдарды эле чакырып аттым да, келе берле депчи. Анан мына көз карашым өзгөрүлдү деп атпайсыңбы? Эмнеси башкача экен? Меймандостукту эми чын эле биз жалпысынан билебиз да, кыргыздар меймандос, өзүлөр көчмөн болгондон кийин жанагындай бири-бирине жардам берет депчи. Сен башыңан өттүр да прям ошол, э? Андан кийин дагы эмне? Ошко, Баткенге вообще барган эмесмин. Кичине мындай ойлорум, представлением башкача болчу да. Блогерлерди көрөсүң, анан мындай болуптур, тиңдей болуптур деп, кичине башкача болчу да. Анан бирок өзүм барып, өзүм мындай басып көрүп, элдер менен сүйлөшкөндө такыр башкача болот экен да. Башка эмелес, башкача сезип алдык да, башкача көрүп алдым. Ушул түштүктө, Таласта жана барган эмесмин деп атпайсың? Ошол айылдарына, шаарларына канча күндөн токтолуп аттың? Айылдарда в основном бир күндөн эле калып аттым. Кээде 2 күн болуп калатты. Чоң айыл болуп калса, анан бир нерселер болуп калатсачы. Шаарларда 3-4 күндөн калаттым да. Шаардын баарын айланып чыктың да, карап чыктың. Жөн баарын эмес, мындай важный жерлерин, там музей, дом культуры, жана маданият үйү, анан площадь, ошондой сыяктуу нерселерди. Анан ошо шаарларга көп убакыт кетип, анан барчу жерлерде көп болгондуктан ошо шаарда кичине көбүрөөк калып аттык. Мындай айылдарда мен көрдүм, мечиттерде токтоп аттыңар, анан башка үйгө да чакырып атты да элдер. Ооба. То есть чатырда эмес, айылга жеткенде айылдын бир үйгө коносуңар да, э? Айылда мисалы бизди таанып калган адамдар болсо Инстаграмга жазат эле. Биз бу айылдабыз, келип жатып кетти. Ошондо да кээде барып калаттык. Басып баратканда өзүлөрү адамдар келип, биз ушул жерде жашайбыз, обязательно кел, жатып кет деп ошондой адамдар да көп чакырып атты да. Анан кээде түнкү 2-3-4 чейин баскан учурларда эч кимге жазбай, эч кимге мындай эметип эле койлу деп, мешайтип эле койлу деп, өзүбүз мечитке жатып алаттык да. Ошондой учурлар или чатырда жатып алаттык, күн жылып аткандачы. Шаарлардачы? Шаарларда мейманкана, бирок шаарда обязательно бирөө чакырчы, чоңда. Анан шаарларда ошо тааныштар болуп атып, ошо либо тааныштар, либо ошо мейманканада жатып аттык да. Анан баскандарга бир танапис кылып аттыңарбы? Бир күн полный отдых кылып? Ооба. Мисалы ошо шаарларга барганда обязательно баняга барып, массажга барып, эс алып, анткени дене кадимкидей чарчайт да басып аткандачы. Тем более тынбай басып атканда. Анан биз да ошо эмелер менен, доктурлар менен, анан интернеттен окучум. Ошо басканда обязательно 3-4 күн бассаң, обязательно бир күн эс алыш керек депчи. Ошондой эле система менен басып аттык да. 3-4 күн басып, 1-2 күн эс алып ушундай. Ошо сураганым ошол да, мындай негизи адамдын организми көнгөн эмес да, 137 күн подряд басканга. Ооба. Мисалы үчүн ооруп калган учурлар болду беле? Ошого да таң калдым, негизи ден соолук жакшы эле экен, катуу экен. 4,5 айдын ичинде 2 эле жолу оорудук. Баткенде ал жерде ошо капельница алып дарыландык. Анан акыркы жолу төбө ашуудан кийин ооруп калдык да. Аяктан мындай муз жерден сыймаланам деп ойнойм деп, ал көрсө суу экен, кийин баары суу болуп калып. Суук тийди да. Анан ошо суойдон күн целый день бастым да. Анан ошондо суук тийип калып, ошо 2 жолу оорудук да. Оорuganda канча күн? 2-3 күн жаттыңар да, э? Ошо Баткенде почти 1 жума жаттык. Мындай 3-4 күн дарыландык. Анан 2 күн мындай эле жүрдүк да, карап, кыдырып. Төбө ашуудан жатканга убакыт болгон жок. Оорусак да баса бердик да, кыйналып, тердеп. Өлө кыйын болду бирок. Анан ошо Бишкекке жетип алдык. Төбө ашуудан бери кыйналып келип, анан Бишкектен ошо дары-пар ичип, баня-саняга барып, жатып эс алдык. Төбө ашуудан Бишкекке канча күн бастыңар ооруп? Ошондо. Ооруп ошондо 3-4 күндөй басты окшойт.
Анан дагы бир жери жана видеодон көрдүм, буттар шишип, жанагындай эми нагрузка чоң да. Анан марганцовка менен, туз менен неметип аттыңар, дарылап аттыңар. Ооба, могу эң башында эң илчекте бут өлө шишиген, шишип кадимкидей мозольдор чыгып, анан суу толуп калат го. Ошондой суу толуп, аларды жарып, обработка кылып, анан ошо бутту ошо бизге совет берген, ошо ооруганда өйдө көтөрүп жатты. Ошентип аттык. Андан кийин ошо бир эң башында ооруп туруп, бир жумадан кийин, бир эмес 2 жумадан кийин ошо буттар көмүп калды, андан көп деле шише ооруган жок. Анан акыркы жолу могу төө ашуу, алабел, өтмөктөн ооруду, өтө эле кыйын. Болду ал жер басыш, анан ошол жерден буттар кадимки шишип кыйналды. Ошон бизге элдер жазган, элдер сунуштаган нерселерди кылып, суу толтуруп, ичине туздан салып, ушун эметип аттык да. Буттар уже тамандар катуу, мозоль болуп, чет жактарын уже эметпей калган. Начирать эткенде мындай суу толуп калат го. Андай да болбой калган, четтерин баары катып калган да керечи. Эң илчектен башка эң кыйын кайсы учур болду? Ошо эң илчек Зардалы. Зардалыга да кыйын болду жеткире. Азыр жакында эле жол ачылды, бирок биз басып атканда жол ачык эмес болчу да. Жардырыштар жүрүп аткан. Ошол жерге кыйын болду жетиш. Анан нарында Каракөө деген ашуу бар экен. Эмеге Казарманга ошо 2 жол бар экен, Актала жактан. Соңкөлдөн түшкөндөн кийин ошо Каракөө деген 80 серпантин экен да. Шамал катуу экен, анан аякта да эң талай эчтеке жол экен да. Ошол жерден кыйын болгон. Анан төө ашуу, алабел, анан өтмөк. Ошондой бир 6 эң кыйын. Эми башка күндөрдө эле кыйын болгон, бирок мындай нереально кыйын болгон ошо 6 жер болду да. Анткени ашуулар эле, ошо ашуулар өйдө чыгып, былдый түшүп, кайра өйдө чыгып, ошолор эле кыйнап коет. Мисалы, өйдөгө чыксаң да кыйын, ылыйга да түшсөң, тизелерге нагрузкада кадимкидей тизелериң ооруйт. Түз эми жакшы эле, түз жерден баскан. Ошондо бир ой келген жокпу? Всё, уже бүттү. Ушун баарын таштап токтотоюн деп. Алабел жактан Сусамыр Алабелден өлө кыйналдык да. Басып атабыз, тердеп, мындай ооруп атабыз дагы еще. Анан кыйналып, суук еще. Машиналар токтойт. Машиналар токтоп, эми талаада басып баратсаң, полигон токтойт да, булар эмне болуп атат. Биз жооп бертесиң, койгула, тоңуп каласыңар, üşүтсүңөр. Отургула машинага деп, бир күнүнө бир минимум 10 машина токтойт да. Анан күндүзгө басып бересиң, анан кечинде мындай азгырылып баштайсың да, токтосо. Монтип Кутин карап, мен ойлондум, эмне бир 10 километр жүрүп алалыбы депчи. Кайра туруп, ушунча чыдагандай, эми аягына чейин чыдалды. Бирок кадимкидей мындай азгырылган учурлар көп болду. Ким билип коюптур, бир 10-15 километр машина менен жүрүп албайлы депчи. Тибайкелерде эч кимге да айтпайбыз дейт да. Десең, жок деп анан өзүбүздү тыйып. Анан ошондон кийин жиним келип, өзүмө дагычы, анан видео тарткам. Мындай туугандар, достор, мындай машина ушун келип токтосоңор жөн эле учурашып эле, жакшы сөздөрүңөрдү берип, батыңарды берип, азгырбай эле кеткилечи. Даже если биз өзү отурабыз десем, отургузбагыла деп видео киргизем, ал видео эле көп просмотр болуптур да, 800 миңге. Анан көп киши көрүп токтойт да, биз сени алып кетпейбиз, мындай эле учурашкан келдик деп ушуну тамашалап калышты. Оттуда я тебя видел. Садись, подвезу до Качкарапи. Thank you. But I need to go buy walk this food. Thank you, sir. What is your name? Ömürbek. Ömürbek. Nice to meet you. I am Kyrgyzstan. You? I'm from Indonesia. India. Тамаша экен, мен кыргызмын. Анан тамак боюнча эч кандай көйгөй болгон жокпу? Проблема болгон жокпу? Тамак боюнча болуп атты. Негизи баштагандан кийин мындай организм стресс болуп 12-13 килограмм арыктагам. Нарын жактан аябай арыктаткан, анткени нарын жакта айылдар бири-биринен алыс, эң талаалар көп болду. Тем более Соңкөл жак менен кеттим. Мындай тамак жок, ачка болгон учурлар ошол жакта көп болду да. Анан ошондон кийин кайра Жалал Абад Ошко түшүп, кайра толуп вес алып баштадым. Ал жерден такырттык проблема болгон жок тамак. Мындай мен көрүп аттым да, сэндвич алып келип атты да, эми бул мындай зыян тамакта. Ошону кантип карап аттыңар да? Жалаң сэндвич болбойт да. Биз тамак вообще тандаган жокпуз. Эмне болсо ошону жеп аттык да. Басып атканда любой нерсе кире берет экен, тем более басканда аябай көп калория сжигаться этилет. Анан энергия требует. Күнүнө биз 6 малдан жеп аттык да. Видео тартам тамак жеген. Анан элдер эметет да, сөкпөйт эми. Тамак кечке жей бересиң депчи. Мен болсо эми
адам сэндвич алып келсе деле же кафеге да конокко чакырат да. Мен эми мындай реклама катары эмес, просто мен элдер конокко чакырышты, мен көрсөтүш керекмин. Мына бизди конокко чакырышты, тамак ичип атабыз, тамагы дамдуу экен. Либо башка бирөө суу алып келсе тартып аттым, мен адамга дагы бизге алып келип берген адам убактын бөлүп ушун келди. Мен да аларга деле интернетке чыкса деле приятно да. Элдер айтат да, жакшы киши экен деп. Мен атайын ошондой нерселер киргизип аттым. Эми була деле кылса бул мындай польза деле болсун депчи. Көп киши кечке тамак тарта бересиң деп түшүнбөйт да. Ошондо жалпысынан канча килограмм ыргыттың? Ошо баштап атканда 100 болчумун. Нарын тараптарга чейин 87ге чейин түшкөм. Аз кайра ошо Ош Баткен тараптардан тамак енем болуп жакшы эле жеп аттык, анан 95ге чейин көтөрүлүп, аз кайра 93гө чыгып калдым да. Ошондо жалпысынан 7 килограмм болуп калды. Канча жалпы километр бастыңар? Ошо санай элекмин, бирок 2,5 миңдей болуп калат го дейм. 2,5 миң. Бирок точно ылдый эмес да. Күнүнө канча километр басып аттыңар? Ар кандай болуп калат да, мисалы өйдөгө чыгып атсак, бир 15-20 чыгып аттык да, мисалы тик болуп атса. Ылдыйга түшүп атсак 40ка чейин түшүп аттык. Түз басканда бир 30тай басып аттык да. Ошондо ортодо где-то 30 километр экен. Эми жолдон мен көрүп аттым, абдан көп кызык учурлар болду. Ошо эң кызык учурларын айтып берсең? Алабел ошо төп ашууларда болду мындай. Аябай кыйын болду. Анан ошол эле учурда кызыктуу болду да. Биз жолдо ошоктон кесип аттык. Мындай серпантиндер бар да. Анан ортолорунда муз суздар бар экен да, чоң эле. Басканга да кичине ыңгайсыз болуп аткан жерлер болгон. Ошо муздан сүрүлүп түштүк. Ошол жерденчи эс алып анан иши ойноп, мындай шаңдуу болуп өттү. Зардалга барганда ошо бир атан тозуп алган. Атын унутуп атам, бирок сүрөттөр бар да, мындай кара тору, ак сакалчан, ак чаччу, аябай сонун киши экен. Сабын тозуп алып, ошол жакта ысык суу барып, ошо эмеге Зардалда 2 ысык суу бар экен, биз билип турбуз, бир эле ысык суу бар деп. 3 саат, 3,5 саат бир жерге кечке басабыз, барабыз, аябай жолда кичине коптук экен. Барып анан жетсек, мындай эле кичинекей көлчүк экен да. Мен батпайбы, мотол жарында жатып видео кирсе, элдер жардыкка ошол жерде мындай эме болгондо кызыктуу. Сонун нерселерди элестетип келгенбиз. Азыр мотол жакузиде отуруп, сайга суктанып, карап отурабыз депчи. Анан карасаңыздар. Батпайм кой. Ит жүз менен да көп окуя болгон. Ит жүз бир учурда жоголуп кетип. Ооба, мен көрдүм, Рокки жоголуп кетип, анан кайра табылды. Эмне болуп жоголуп кетти? Нарында жана Соңкөлдөн түшүп барат, Молдонун ашуусунан ылдый түшкөм. Анан ал жерден чатыр, мен итим жаныма ичине жаткызып алчумун, суук болгондочу. Анан ошо эме чатырды коюп жатканбыз. Анан итимди жаткырып алгам, анан эртең менен туалетке барсын деп коюп койчумун постоянночу. Ачып койгом, ал чыгып кылчысын кылчы да. Анан ошонун үстүндө уктап калыптырмын. Анан бир 2 саат, 3 сааттан турсам жок. Анан көрсө ошол жерден эртең менен чабандар мал айдап чыгышты да тогочу. Анан алардын иттери оролчу экен. Ошо иттер менен ойноп алаксып кетип калып, анан артка кайра жол таппай алар менен чогуу кетип калыптыр. Анан кантип табылды? Анан ошо мен интернетке киргиздим. Эң башында 3-4 күн турду, көп эле просмотр болду, баары репост кылып, ошол жактан нарын жактагы бүт группаларга киргиздим, сүрөтүн жөнөттүм. Табылган жок. Анан 3-4 күндөн кийин ойлодум, что-то чыкпай атат депчи, анан $100 эме кылдым. Сүйүнчү берем депчи. Анан $100 сүйүнчү берем дегенден кийин 1-2 күндөн кийин табылды. Алып келип бердиңби анан сүйүнчү? Ооба, сүйүнчүсүн бердим, анан итти да алдык. Бирок аягына чейин жеткен жок Рокки, Ооба, бул Токтогул тараптан уже үйгө салып ийгем, анткени бияктан ашуулардан минусовой градустан кыйналып калмак. Анан ошо жүдөп калганбыз, ит менен аябай кыйын экен. Анын тамагын бериш керек. Анан постоянно бирөөнүн үйүнө кирип калат, иттер менен ойноп келбей коет. Аны барып илтеген сумкамен барып аны сүйрөп келесиң, мынтип алыпчы. Анан кармаганда ал эми ит чуркагысы келет, постоянно бияка мынтип эметет, күч алат. Ит менен эле аябай көп кыйынчылык болуп калды да. Бирок эми ит менен кызыктуу болду, бирок любой нерсени жакшы жаман болот го. Ооба. Анан дагы бир кызык нерсе, сиздерге абдан көп белектерди берип атты, таластык балдар акыркы белекти көрдүм, бир немеби? Строй материал, 2 чемодан. Эме эмнеде? Шуруповерт, дрель, болгарка, мындай набор. 2 чемодан. Эң кызыктуу кайсы белектер болду?
Ошол болду го дейм. Мындай эң эле мындай необычный. Бирок ага чейин ошо в основном тааныштар белек кылып атышты. Бир таанышыбыз Нурхан Орловкада мэрияда иштейт. Анан ошо Орловка жакка барып калганда горнолыжкага 2 сертификат берди. Анан Ак Судан Тайкен болсо Жыргалаңда курортко 5 күндөн экөөбүзгө Кутман экөөбүзгө 2 сертификат берди. Андан тышкары азыр биякта байкем биз менен баскан Бишкектен Токмок көлгө чейин басты. Кубат деген ал дрон берем деп эметти. 10 миң катталуу үчүн болсо дрон берем деген, Негизи мындай эле берейин деп аткан, ага да кызыктуу болсун, кичине эме болсун, алында пользасы болсун деп. Ошо 10 миң болсо берилет, болбосо бербей эле койгула деп. 10 миң алды, бирок. 10 миң боло элек ошо, дагы 2,5 миңдей калды. 5 миңди көргөм, точно 5 миң алган. Азыр 7 канча болуп калды, 7 канча болуп калды. Буюрса алса, дрон долобуз да. Алды аябай мындай эмоционалдуу, аябай бир харизмасы бар жигит экен да ошо. 97-жылкы деп аттың эле алып. Ооба. Андан тышкары Египетке сертификат. Бердиби? Ооба, тиги Асан алда ошо мен инимдердин достору, алда иним болуп калат. Анан менен да спорт этип, алда мага мотивация болсун деп путевкага спорт эткенбиз. 150 миң болсо ал мага алып берет болчу, 150 миң болбой калса мен ага алып берет болчумун. Анан 140 миң болгондо эле боло элек жатып эле силер полигон 150 миң алып келсер деп туруп эле бир эмес 2 сертификат берип салды мага да, Кутманга да. Бирок экинчиси дагы ошо путевка KG деген бир фирма экен. Ошол эметти да, сен Асан ошондон алып атканда экинчисин алынбай калат экен, давай бизден болсун деп, ошо экөөнү чогуу подарок этип кой деп беришиптир да. Ошо. Негизи ушундай жарнама, реклама кылып бер дегендер кайрылуулар болду. Мисалы, ооба өтө көп жазышат, мону кылып бер, тигини кылып бер, акчасын төлөп беребиз деп, мен алган жокмун. Неге? Эми мен азыр походум бар, анын рекламага эметким келген жок да. Бирок мен жолдон, мисалы, мага жардам берген адамдарга мен мындай эле бекер эле мен көрөт шашлыктарды. Мисалы, магалар жакшы кылат, бул процесс моего похода, это не реклама деп. Мисалы, мен киши жазып атты, мен мындай бир нерсем бар, айттым, мен басып атам, жаныма келип мындай эле берсеңер, мен мындай эле тартып берем, канча сом төлөсөм болот деп айтып атканда, айттым, келип мага, мисалы, бул мен процесс похода, мен басып баратканда жаныма жолугуп калсаң, мен мындай эле тартып берем дегем да. Ошондой учурлар болду. А так мен ошо поход убагында реклама боюнча ойлонгум келген жок. Муну тартыш керек, акчасын берет да. Ага фокус болуп калмакмын да, өзүмдүн блогума эмес, өзүмдүн походума эмесчи. Ошон үчүн эметкен жокмун. Бирок 2700 каттоочудан баштап 150 миңге жеттиң, Ушул 4 айда, 4 айда. Азыр ушул блогердик жумушум мага жарашат экен, кыла алат экем деген ой келдиби? Негизи мага аябай эме болду, кызыктуу болду, жакты да. Мен өзүм мындай аябай эмем да, шаңдуу, позитивный, общительный адамдар менен сүйлөшүп, дос балдар көп. Анан блогерский эме тармак мага мындай жакын экен. Татканы дагы элдер менен жакшы сүйлөшүп, тартып, анан элдерге да жакты да. Ооба. Travel блогер болосуңбу ошондо? Буюрса ошондо болуп калдым го. Анан дагы бир жакшы нерсеси, мага жаккан нерсе, айылдардын аттарын карап, ушул аттар каяктан келген, тиги легендалары кандай, маанилери кандай деп айтып турдуң да, мындай агартуу максатында. Мисалы үчүн кыз күйөөнү көрүп калдым. Ошондой 1-2 эң мындай кызыктуу легенда айтып бербейсиңби бизге? Легенда Аларды жергиликтүү калктан сурап аттың да, эмне үчүн айылыңар ушундай, ат ушундай. Ат эмнеге ушундай болуп калган деп. Эң кызыктуулары көп эле негизи. Анан ошо кескенбе эле өтө кызыктуу, анан ошо моментте коркунучтуу болду да. Ошо кызыл көйнөкчөндүн. Ошо кызыл көйнөкчөндү айтып берсең, эмне легенда бул кызыл көйнөкчөн? Кыз жашаптыр, ошо кыз. Аны эме чыккен, үйүнө жумушка ошо жол тозуп, анан маршрутка жүрчү эмеспи, ошол жол тозуп жумуштан үйгө, үйдөн жумушка ушуну бар чыккен. Анан бир момент ошо бир күндөрдүн биринде жол тозот экен. Жол тозгондо киши ошо алып алып, зордуктап, өлтүрүп, анан ошо көмбөй эле ошо Кескенбел деген жакта бир жерлерге жөн эле денесин ырытып салат экен. Анан ал болсо эмеге жанакы злой дух деп коет го, злой духка айланып, ошо жаман ойлору бар, жаман ниеттери бар адамдар болсо, ошолордун эмесине башына кирип, билбейм же көрүнүппү, мындай кырсык кылдырчу экен да машиналарды, авария кылып. Өчүн алат турбайбы? Ошондой өчүп алып.
анан ошол бойдон ушул денеси табылбай ошол жакта калып калган деп айтышат да. Маршрутка болсо анда бул жакын арадагы эле эме турбайбы? Маршрутка эмес, жол тозуп ушинтип эметкен экен да. Жакын эле арада, жакын эле арада. Анан могу күйөө эме кыз күйөөнүн дагы эмеси кызыктуу болду. Лейлек тарапта дагы аябай кызык болгон. Мисалы, мен барганда ат каяктан чыккан, мисалы мурунку Исфана болчу, азыр Разаков болду, эмнеге Исфана болчу деп ошолордун баарын кызыгып, өзүм деле сурап эметип аттым да. Мисалы, лейлек дагы эле кызык болду. Эмнеге лейлек десе, илек деген куш бар экен. Ошонун атынан ошо лейлек болуп калыптыр. А илек эмне десе, ал мындай деген сыяктуу үн чыгарат экен, ошондон илек деп коюптур да. Мен ошо барган тарапта постоянно өзүм тарых менен кызыгам да, өзүм жагат мага. Анан барган сайын видеого көптөгөн жерлерин дагы видеого тарткан жокмун, анан өзүм кызыгып, өзүм эле билип аттым да. Анан көп киши айдам атат да, мындай талаларды толору тартпайсыңбы, кечке мындай адамдарды тартып бересиң же мындай тартып бересиң деп айтышат да. Анан тарыхты тартпайсың. Тарыхты мисалы эң башында көп тартчым, тарыхты тартам, козуктарды тартам. Киргизсең просмотр жок да. Мисалы ошол эле видеону киргизсек 20 000, 30 000 ашыкча. А мындай сүйлөгөн элдер менен кичине шаңдуураак видео тартсаң 500 000, 800 000 ушундай болот да. Бирок кыз күйөөнү жакшы эле көрдү го дейм. Ооба, бирок кыз күйөөнү жакшы көрдү, кескемел жакшы көрдү. Бирок андан да тышкары башка учурларды эмнегедир билбейм көп көрүшпөйт экен да. Ошо Кыргызстанды жөө басканда кайсы жерлерге сөзсүз барыш керек деген кеңеш берет. Кыргызстан бүткүл жерине эле барыш керек. Бүт жерде бирөөнү да калтырбай барып кыдырып карап келиш керек экен. Ар кайсы жери өзгөчө козулук экен да. Бирок мындай эң эсиңе калган, мен бирок мындай айтайын, эң кооз жерлер. Эң өзгөчө, эң башкача болгон жер Баткен менен Талас болду. Эми коздугу дагы, анан адамдары дагы, анан ошо саякатыбызда жүргөн учурларыбыз башкача болду да. Элдер да укмуш тозуп алышты, аябай шаңдуу болду, мындай жылуу болду. Башка жакта деле жакшы, бирок ошо Баткен менен Талас укмуш мындай өзгөчө эметип алышты да. Кандай неме берет элең? Эми ар биринин шарты жок жөө басканда, туурабы? Кандай кеңеш берет элең? Кантип саякат кылыш керек? Мисалы, акчадан тар болуп атса, жол тозуп эле, бир жерден тияка барып, кичине мындай бир сумка алып, спальный мешок, чатыр алганга мүмкүнчүлүк болсо чатыр алып, болбосо ошо жол тозуп эле, мындай бир жумалык убакыт болсо, мындай смело бир ошко барып келсе болот экен да. Акчаң жок болсо элечи, жол тозуп алып, жатуу жериң жок болсо, мечитке жатып, же болбосо эми бирөөнүн үйүнө жатыш деле кыйын болуп калат го дейм, сени тааныбаса. Бирок ошо основном мечит, чатыр болсо, вообще идеально. Любой жерге чатырын коюп алып жата бересиң да. Анан минимальный по-любому акча керек тамак ашка. Ошо. Анан мындай не обязательно чоң акча керек, отелге жатыш керек. Эми билбейм, может, кээ бир адамдар ушундай комфорт менен эс алган жакшы көрөт. Мен мисалы азыр мындай активный отдых деп коет го. Мага без разницы каяка жатыш, мага главное бир жерди көрүш да. Үй бүлө менен барсаңчы, мисалы машинеси бар. Машинасы менен барып болсо, ошо машина менен эле кыдырып, экономныйраак бир жерлерди таап, ошо жерлерден эс алып, анан ар кайсы областтын барганда эле уже элдерден сурасаң айтат каяк кооз депчи. Мисалы, Ошко барсаң, там Сулайман тоо, анан тиякта өйдө жакта, жок, ылдый жакта, мисалы, Араван жакта бир барганга жетишпей калдык. Эме сталагмиты, сталактиты деген бир пещера бар экен, Кыргызстандын один из самых крупных пещер. Ошока барайын деп эме мүмкүнчүлүк болбой калды, ошолго барса болот. Баткен тарапта Кутман көлү деген жер бар экен, Зардалы, Саркент эме геопаркы, анан көптөгөн кызыктуу жерлер бар, шаркыратмалар, эми көлдө деле көп жер бар, Барскон, Жетөгүз, каньондор, анын баары эле билсе керек. Соңкөл, нарында Соңкөл, Келсуу. Ошо. Ошондой тоонун үстүндө абдан көп көлдөр бар да, бизде кичи көлдөр. 2,5 миңден ашык, 2,5 миң, 3 миң болсо керек по-моему. Ошол жака барып көрдүңбү? Майда эмелер ошо Баткенде мисалы Кутман көлү деген жерге бардык да, тоонун арасында. Аябай коз сонун жер экен, мен ага чейин укпаптырмын. Азыр мисалы жалаң эле Көлтөр, Ала көл, Келсуу, Соңкөл да. Андан да тышкары майда бирок сонун кооз көлдөр көп эле экен. Мисалы Баткенде билбептим, ушуна Кутман көлү деген сонун жери бар экен, бардык, өтө кооз экен. Аяка жетишинде өтө кызыктуу экен да, өзгөчө экен. Кутман көлгө барыш үчүн сен биринчи Шахимардон деген эме бар экен, Өзбекстандын анклавы. Кутман көлүгө барыш үчүн сен ошо Шахимардон анклавына кирип,
анан чыгыш керек экенсиң да. Азыр Кутман көлү болсо Кыргызстандын жеринде экен. А бирок ошого жетиш жол болсо өзбектердин анклавы экен да. Аяққа келсең аяқтында эми өзүнчө кухнясы да сонун арзан, бирок кызыктуу бар ошентип бардык да. Негизи Борбор Азияны абдан мындай туристикалык потенциалы чоң деп айтышат да. Ошонун ичинен Кыргызстандын ошол туристтик Мекка кылыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Негизи ошо жөө кыдырып алып мындай майда чүйдө көйгөйлөр көп эле экен. Азыр 2-3 жылдан бери акыркы активный отдых дүйнө жүзү боюнча аябай популярный болуп атат. Мындай all inclusive отдых эмес, активный отдых, тоого чыгып, велосипед менен. Именно Кыргызстанда ошо активный отдых мындай прям Идеальный шарттар бар да. Идеальный да. Ошого мисалы элементарный велосипедисттерге, мындай жөө баскандарга или автостоппон жүргөндөргө, мисалы жолдон туалет, жана информация берген немелер, точкалар, даже элементарный тугис, Google Maps'тан киресиң, ошол да аябай көп кыйнап койду да бизде. Барасың, целый день расчет кыласың, ошол жерге барып тамактанып ал, либо ошол жерге жатып барасың. Ал жер жабык, же вообще жок да почему-то. Ошол да аябай эскирип кеткен маалыматтар бар. Эскирип кеткен маалыматпы же билбейм анан. Ошо анан эме эң главный билбейм, ошо региондорго, областтарга билбейм бир группа организовать этип, чтобы аларга барып бекер элечи, мындай туристтер менен сүйлөшкөндү, мындай кандай мамиле кылыш керек, ошолорду үйрөтсө сонун болот деп ойлойм да. Минтуризмадан чалган жокпу сага кандайдыр бир кеңеш берип кой же наоборот биз жардам берели деп? Пока чала элек го дейм. Эң башында жок чалбаптыр, жазбаптыр. Болгон жокпу дейм андай. Болбоптур. Мен Минтуризмадагы балдарды билем, ошолорго дагы ушул бизнес выпуск жиберип коет окшойм да, кичине бир кеңеш алайын десе бересиң да. Ооба. Мен просто өзүм деле чет өлкөгө көп чыгып билем да, билесиз, сиз деле чыгып жүрөсүз го. Кандай мамиле жылмайып, hello деп тосуп алып, анан атайын туристтерге ылайыктап тоже көп хостелдер, отелдер бар. Анан бизде кичине ошо нерсе жетишпейт да. Бул эми адамдардын мындай алардын күнөөсү жок, просто алар билбейт да. Аны ушуну үйрөтүш керек деп ойлойм да. Өзүңдүн азыр пландарың кандай болуп атат? Эмне кыласың? Пландар ошо өзүмдүн майда чүйдө жумуштарым бар. Андан тышкары ошо туризм тармагында, ошо именно travel blogging деп коет го. Ошол тармакта видео тартайын деп ойлоп атам. Кыргызстанда өзгөчө Кыргызстандабы же жалпы чет өлкөдө дагы, анан Кыргызстан ичинде дагы барбай алган тоолорго, там барбай алган кол жерлерде барып аяктан да жакшы видеолор тартып. Барбы ошо план? Кайсы жакка барбай калдың? Эми примерно билем, бирок точный план жок да, бирок мисалы Алайга 100% барам, Аксыга, Чаткалга, ошо барбай калган жерлерге обязательно барам да, буюрса. Ушундай рюкзак менен басканда, рюкзактын ичинде эң маанилүү 3 нерсе. Эң маанилүү 3 нерсе: спальный мешок, каремат. Ал эмне каремат? Мисалы эмечи, матрас сыяктуучу, мында сыз анан суу өткөрбөйт да. Латайын неме окшойт да? Водооттолкующий. Өтө маанилүү да. Анан үчүнчү мисалы эмнеси жок жүрдүк. Телефон, оюлдук телефон көтөрсөңүздөр, жанагы күндөн энергия алган powerbank. Бизде ошондой болду да. Ооба, точно. Силерде сумкага илип коюп аттым. Ал энергия ала берет да күндөн. Ошоктон зарядка кылып бересиң. Телефон зарядтап койсоң. Кыргызстандагы эң узун айыл Чымкоргон экен, эң мындай широкий дедим. Широкий, чоң. Чоң деп Куршап деп айттың, ооба. Ушундай дагы кайсы Кыргызстандын кызыктуу өзгөчөлүктөрүн айта аласың? Өзүң үчүн кайсы өзгөчөлүктөрдү ачтың? Мисалы, нарында айылдардын аралыктары өтө алыс, андай населенный пункттар эле аз экен да, магазин, кафе дегендер. Мисалы, только шаарларда эле болбосо. Ош тарап менен Баткен тарапты эмнеге таң калдым? Айылдарда да кафелер бар экен, магазиндер бар экен, айылдардачы, мисалы, көлдө деле көп туристский область болгону менен көп айылдарда деле кафе жок да.
Таң калдым да, Ош менен Баткен значит эл бай окшойт. Айылдарда даже кафе болсо, үйүнөн жебей кафеден жеткенде ошондо мындай таң калып койгом. Анан Баткенде ошо эмеге катышып калганбыз. Аламан улак деген бар экен ошо. Көп толтура аттар менен ба? Толт аттар менен эмелерине таң калдым, байгелерине. Ошо биз акыркы катышкан Аламанда канча? 5 6 автоунаа, 2 умрага жолдомо, $5 ана 5 сертификат, короче, мындай чоң байгелер болду да. Бизде мисалы көлдө там чүй тарапта миллион сом, 2 миллион сом деп максимум уккам да. Ана ошого да таң калдым. Карасаңыздар. Негизи түш тарапта ушундай аламан оюндар, аламан улак көп болот экен да. Байгелер дагы укмуш. $100,000 болуп ар кандай. Фасолдорду көрдүм да. Мурда көрчү эмесмин деп кой. Кандай эсеткенде. Жаз жолдон басып барат, фасолдор эмелерден чоң машиналар чыгып калат турбайбы, ошо фасолдорду көрүп. Анан эң кызыктуусу эме болот да. Ар кайсы областка баратканда өзлөрүнүн тамактарын, өзгөчө тамактарын жеп аттым да. Мисалы Таластан мисалы гүл чатай жеп аттык да, кечке баары эле гүл чатай берип атам, бирок кадимки дамдуу экен. Баткенде эме деген көп жешет экен, шашлык деген. Эме болот го, люля кебаб сыяктуучу, мындай фаршчы. Кафелерде бүт жерде баары эле ошондой жешет экен. Бирок чын эле дамдуу экен, ошо арзан да, 100 сомбу, 90 сом ушундай эле экен. Ошто болсо жалаң аш, ана самсы жеткен, анан биз дагы көбүнчө ушундай байкап аттык да, ошондой жешеткен. Ошон үчүн 7 килограмм, 10 килограмм набирать эттиң да. Эми Ош, Жалал-Абад, Нарын, Ысык көлдө аралашкан прям момундай прям фирменный адамдар көп жеген деген нерсе байкаган жокмун да. Ошо 3 жерден ошону көп нерсе байкадым. Дагы бир кызыктуу нерсе, ошол айылдарды аралап Бишкекке келгенде видеоңду айттың да, блин, бир что-то не то өзгөчө болуп атам, вообще көнө албай атам Бишкекке деп. Ушу көбүрөөк айылда жүрсөң ушундай болуп калат бекен да? Мен кадимкидей сусамыр, тоолодо жүргөндө абасы таза, мындай көп шум жок, машина, элдер, мындай тынчка, таза абага көнүп калып Бишкекке тарапка уже жакындап баштаганда кадимкидей дем алганда кыйналып, смог мурду кычышып, элдер ары бери машина көп болуп, мындай кичине кыйын болду көнүшчү. Сезимдей башкача болду да сезимдер. Өзүң Бишкекте турасыңбы? Өзүм Бишкекте азыр эми туруп баштадым да. Жа ушул ой келген жокпу, ушудан кийин Бишкектен көчүш керек деп? Ошондой эме ой келди, мындай топо башка жактарга көп чыгып туруш керек депчи. Мүмкүнчүлүгүң болсо кайка көчмөксүң? Мүмкүнчүлүк болсо көлгө го дейм. Көлгө. Тоң тарапка, либо Каракол жака. Тиги чыгыш түштүк тарапка экенде, Аяк мындай более спокойнураак, дикирээк. Өзүм негизи ошол тараптан болдум да, тоңдон анан Караколдо окам. Анан адамдардын региондордогу мүнөздөр жөнүндө айтып калдың, бул абдан кызык тема. Мисалы үчүн Таласка барсаң чын эле мындай өпкө жок, мактанчак, же Нарынга барсаң өзгөчө мындай эми кыш суровый зимы деп коет го. Ошондой мындай кардуураак, ошолор чынбы экен? Таласта мындай адамдар реально эле мындай дерзкий болот экен. Анда өтө эле грубый болушат экен да. Инең деп ушундай экен да. Бирок ошентсе мындай эме болот экен. Искренний ынтымак дейм да, искренний меймандос болушат экен. Прям мындай жакшы тосуп алышты. Баткен тарапта адамдар аябай кичпейил, анан сылык болушат экен. Аябай сылык, кичпейил. Эми бирок Ош, Жалал-Абад жактымды жакшы сезе албай койдум. Анткени адам өтө көп, анан өтө аралаш экен да. Аябай көп улуттар. Анан жакшы сезе албай койдум. Нарын жакта адамдар мындай көңүлү ток, мындай беймарал жүргөндө сезилет экен да. Гөлдө деле аралаш да, гөлдө деген. Гөл билбейм кантип айтсам, өзүм гөлдө эме чоңоюп жүргөнмөн. Гөлдө адамдар мындай алар деле ушун көнүп калышыптыр да, туристтерге, тияк-бияктарга жүрө беришет экен да тоже. Бирок эң эле прям мындай чувствовать эткен ошо Талас менен Баткен болду да. Чүй деле аралаш, биякта деле мындай жакшы сезип алып. Биякта чүйдө эми киши көп болуп, анан кичине мындай билбейм, орусчалашып калган нерсе туура болобу билбейм. Биякта мисалы башка региондордой
прям жакшы сезген жокпуз да. Анан борборго жакын. Борборго жакын ошондой эмеси бар. Ооба. Кыргызстандын меймандостугун, анан эмесинде прям Кыргызстан деген эмени жакшы. Биякта эле бар, бирок башка мисалы региондордон караганда биякта кичине сезилбейт экен да. Эми адамдар аралаш, баары жумуштары менен алек. Ошон үчүн болсо керек дейм да. Анан меймандостук жөнүндө абдан сонун нерсе айттың. Биздин элибиз чын эле меймандос. Эң эске калган меймандостук мамиле каякта болду? Анан кайсы учур болду? Эми болду го дейм, Баткенде Зардалыда. Ошо Зардалыда атам үйүндө канча 2-3 күн жаттык. Анан ата өзү жалгышат экен да. Анан барып калсак ошо продуктысы да көп жок экен. Болгон продуктысы менен ошо пияз, рожка бар экен. Ошо пияз менен рожка менен аябай сонун тамак жасап берди. Анан ошо чай өз кол менен. Ошо пияз эме ошо менен чай ичтик, курсак тойгуздук. Аябай анан ата эме аябай мындай сон тоз болду, өзү жалгыз жашайт экен ошо, тем более эркек адам. Анан биз ошо оокаттарыбызды ошо атанын үйүнө таштап ысык сууга кеткенбиз. Анан ысык сууга кеткенде эме болуп калды да. Аябай кеч келип калдык. Ата болсо көрсө бизди издеп, переживать этип, военчаська чейин жөө басып барып, биз жөнүндө сурап, эмне кыларын билбей, айылдан бияктан тияка басып жүрүптүр да. Анан келсек, сүйүнүп, "Ай, балдарым, келдиңерби? Мен силерди издеп жүрбөймүн" деп аябай кайгырып, Өзүнүн балдарындай. Ошондой, анан аябай жүрөк жылып калган да. Анан эртеси биз деген ошо кайтканда машина менен кайтайын дегенбиз да. Жанагы бир Таян деген жерге чейин биздин мисалы биз баскан жерибизди эки баспайт болчубуз да. Анан ошо жанагы ошол жерден кайра жөө басып кетчү жерге чейин машина менен барыш керек болчубуз. Ал ата аябай чуркап, машина издеп, аябай прям мындай жылуу сон тоз болду да. Самат атабыз менен азыр отурабыз, ошо Самат атабыз өтө эле мындай кыргыздарга окшош экен да. Сакалы, сүйлөгөндө калпагы менен прям кинодогудагы персонаждарга окшоп кетет экен. Анан эме Ош Баткен жакта өтө эме кызыктуу учурлар болгон. Аны биз билбейбиз да. Бир эже тоже кайра көрүп калыптыр бизди. Анан тоже Инстаграмдан көрүптүр да. Айтат: "Эй, келе балдар, чай ичип кеткиле" деп. Болбой айтат. Айтат да мындай бир-эки айтты. Анан биз: "Эже, биз шашып аттык элек, как раз биз жака барып келиш керек болчубуз да." Анда биз барып келели. Анан келгенде анда сизге баралы деди да. Келгенде обязательно келе деди да. Хорошо деп биз кеттик. Анан жумуш кылчу нерсе кылып келатып, анан эстеп кетатпайбызбы? Биз эжеге сөз берип койдук белек, чайга барыш керекпиз депчи. Анан бардык да. Барсак, эже эчтеке даярдабаптыр. Мош келбей калат деген. Аны да түшүнбөй, анда эмнеге чакырды деп көрүшүндө болдук. Анан бара ошо сүйлөшүп калып, анан бизге айтып беришти да. Биз ошо ситуацияны башка байкелерге айтып берип калдык да. Баткендеги чайын айтты да. "Эй, биякта деген жөн эле чайга мүнтүп эле кандайсың деп эле жөн эле чайга кел деп чакырып коюшат деп атпайбы" депчи. Силер жок рахмат деп коюшуңар керек экен. Сени муну колго эле муну тартпаса эле барсаңар болот. Либо кыргызчабы же өзбекчеби деп сурап коюш керексиңер деп атпайбы. Ал эмнеси экен? Кыргызча деген. Кыргызчаны деген ал мындай. Реально чай ич дегенчи. Өзбек деген жөн эле мындай. Вежливость. Ал келе чай ич деген бул жөн. Кандайсың деген сыяктуу экен да. Анан ушундай кыйынчылыкта адамдын ар кандай бир мүнөздөрү чыга баштайт да. Силер мына группа менен жүргөндө кандайдыр бир мына нерв болуп кеттим деп атасың. Анан тигиндей болуп кеттим. Ошондой мүнөздөр чыгып атты. Өзүңдү башка жактан көрдүңбү? Мен ушундай экенмин. Ооба, мындай чарчаган учурларда аябай көп. Эң башында мындай кичине кээде контролдоочу эмесмин. Мисалы жанында кутман болсо жинин ага чыгарып кое берчүм. Бирок ага чейин эле негизи эле мындай кичине стрессовый устойчивость жакшы эле болчу. Мисалы эң башында дагы иним Арген, Элнур менен басып атканда алар эми чарчайт, аларда характерин көрсөтөт, мынтип налышат. Анан мен аларды көрүп тоже жиним келчи, бирок эчтеке дечи эмесмин да. Мен бул менин походум болуп атат, тем более алар мага келет, айла жок чыдачым да. Анан байды дагы мисалы менен басты, там Кубат байке дагы бирөөлөр. Аны дагы мындай кичине эме болот, бирок мен максимально чарчаганымды көрсөтпөй, нерв болгонумду көрсөтпөй, анан эме максимально позитивно алып аттым да өзүмдүчү. Өзүң жалгыз калгандачы? Өзүм жалгыз калып атканда кыйкырып, мындай кичине ошондой учурлар көп эле болгон. Жиним келип, кыйкырып, кичине нервти чыгарып, бирдемчени чабып салып, быргытып салып, анан Кутман деген иним менен ушкан учурлар өтө көп болгон.
экөөбүз басып жүрөбүз. Анан по-любому мындай чарчаганда, кыйналганда жинин чыгат. Анан тем более экөөң жүрсөң по-любому уруп кетип экенсиң да. Ошондойчулар көп болгон. Ага кыйкырам, алмага кыйкырат. Даже кээде бирибизди чабып салган учурлар көп болгон. Мындай элечи, мындай чабып салып, ал мени чабып салып. Кайра эле 5 мүнөттөн кайра эле нормально сүйлөшүп кетип. Как раз ошол учурда ким менен сүйлөшүп калгам? Жана Марат менен Рыскелди эки бар го. Ошо алар менен телефон менен чалышып сүйлөшүп, алар менен 3-4 жолу чалышып сүйлөшкөнбүз. Алардын походун жөнүндө сурап, алар менин походум жөнүндө сурап анан айтып атам, мен да биз ушинтип урушуп турабыз кээде кечинде чарчап калганда десем. Ал нормально, биз да Марат менен эме урушуп турабыз деп атпайбы, Рыскелди экенчи. Ошондой боло берет деп. Мен сураган себебим жанагы японский ресторан ачпадың белең? Анын күйүп кетип $150,000 күйүп кеттим деп жаздың да? Анан ошондон кийин мен ушу кандайдыр бир саякатка чыгып, өзүмдү билиш үчүн чыгып атам дедиң да? Познать самого себя, да? Ошол максатка жеттиңби? Толугу менен эмес, бирок мен уже эмесин фундамент почувствовал да. Нени билдиң өзүң жөнүндө? Мен өзүң жөнүндө эмес, вообще негизи көз карашың алмашылды? Аябай эле алмашты. Көп нерсени көрдүм, көп нерсени билдим. Мисалы, мурун деген бүт нерсени мындай всё сразу мындай хотел да, мындай бардык нерсени азыр мындай азыр кылгым келип, азыр кылгым келип, мындай кылгым келип деген болчу да. Баарыбыздын оорубуз окшойт бул, Анан көп башка адамдарды көрүп, салыштырып эле Инстаграмды чукуп бересиң го. Монча жашында уже муну үй алып коюптур, мунтип коюптур, тигинтип коюптур деген эмелер көп болчу. Мен калып атам деп, Карчы ушул кылды, мен да ушинтем деп мындай кичине эме болгон, жана зависть деп коет го, завистьтен айтып коет. Көрө албастык. Кичине көрө албастыктар бар болчу. Анан андан тышкары мындай корку сезимдери көп болчу. Мындай переживать этипчи. Эртең эмне болот, бир айдан эмне болот? Мындай кылыш керек, тындай кылыш керек деп переживать ете берип, ойлоно берчим да. Анан мындай страх бар болчу, уверенность кичине слабыйраак болчу. Азыр болсо кадимкидей мындай азыркы учур менен жашап калдым да. Конечно, эмени келечек боюнча ойлонуш керек, пландаштырыш керек, бирок мындай азыркы учур менен рахат алып, азыркы учур менен жашаганды үйрөнүп калдым да. Надо жить здесь и сейчас, да? Ошол принцип. Анан мурункудай корку сезимдер көп болгон жок да. Мисалы, азыр мен эметем да, буюрса жакшы эле болот деп, мындай уверенность пайда болду. Андан тышкары мындай комфорт, мисалы, мурун комфорт жакшы көрүп, кичине жалкоо болчумун. Зона комфортадан чыктың да, Зона комфорттон чыгып азыр мага, мисалы, мурун бир жерге чыкканда дагы жакшылап кийиниш керек, бирөө көрсө эмне дейт, анан жүдөп калган турбайбы деген сөз. Азыр мен андай нерсени такыр ойлобойм. Эмне болсо ошону кийип эле чыгам, баары депчи, главное мен өзүмдүн себя хорошо чувствую депчи. Эме чет элде ошондой го? Такыр деметпейт, мындай париться этпейт да ошондон. Көрүнүп калат экенсиң, мен мисалы эң башында эле видео тартып атканда кой деп, чачым кийимди эметип калыптыр деп. Азыр аз болсо тура калып эле бетимди жуубай эле видео тартып берем да, мисалычы. Ооба, көрдүм, көзүң ачып эле турдук. Бүгүн 40-күндө. Анан баргарга салам. Бүгүн Кыргызстанды жөө кыдыруу 26-күн. Азыр ойгонуп, тамактанып, анан соң көздөй басмай. Күндүк саякаттын эң негизги жыйынтыктары. Кандай жыйынтык чыгардың? Өзүңө ишенишиң жакшы болуш керек экен, коркпош керек. Бир нерсе баштайм десең, ойлонбой башташ керек экен. Кыргызстан жерибизди, элибизди көрүп, таанып, баркташышыбыз керек экен. Кыргызстаныбыз өтө эле кооз, элдерибиз аябай сонун, жакшы. Ошо анан эме деп коет го. Колуңда бар нерсени барктабайсың деп айтып коет го. Ошо колубуздун тушубузда турган нерсени баркташ керек экен. Мен деле мисалы чет өлкөгө Кыргызстанга каяка эс алмак элем деп мындай көп барктачу эмесмин. Чет өлкөгө кетип эс алчу мен аякта сонунда депчи. Азыр кадимкидей мисалы бул жайды күтүп атам да. Тоого барайын, бияка барайын деп Кыргызстан ичинде элечи. Алайга барайын, Аксыга барайын, Чаткалга барайын деп күтүп атам да. Ошону эс алайын депчи. Жакшы, сапаттуу сонун эс алгың келсең,
Кыргызстан ичинде эле салса болот экен деп ошону түшүндүм да. Алдыда келаткан пландарда ушундай дагы кандайдыр бир рекорд коём деген пландар барбы? Ооба, буюрса дагы бир ушундай сыяктуу бир 2 нерсе кылайын деп атам. Кайсы? Бир ошо 3 жылдын ичинде. Кайсы нерселерди? Ал пока айтпай эле коеюн. Бирөөсүн айтпайсыңбы хотя бы? Бирөөсүн эми Меккеге деп ойлоп атам. Умрагабы? Умрага. Аяка эми ойлоп атам, жөө эми толугу жөө эмес, жарым жөө, анан жарым машина менен автостопом депт го, жол тозупчу. Ошондой кылатын деп атам. Анан дагы кийинкисин башка өлкөлөргө кылып көрөйүн деп атам да. Сонун. Өзүң көлдүн каеринен төрөлдүң? Тоңдон. Бирок мен негизи өзүм кичинекей чакта ошо 2-3 жашка чейин Россияда болуп, андан кийин Бишкекте садик бар, Бишкектен 1 жыл окуп, андан кийин Балыкчыда окудум, Чолпантада, Бакамбайда, анан Караколдо, короче, өзүм кичинекей чактан бери көчмөн образ болчу да жашоо. Сен турист турбойсуңбу анда? Это турист с рождения турасың. Анан Караколдон аяктан лицейде окучум, түрк лицейинде. Аякты бүтүрүп алып, анан Польшага кеттим. Ооба, Варшавада 5 жыл окудуң, 4 жыл окудум, бирок 5 жыл жашадым да. Ал жактан дагы сен ар кандай кесиптер менен иштедиң? Посудомойщик болдуң, доставщик болдуң, разнорабочий болдуң. Анан бир компаниянын супервайзерине чейин жеттиң, Кыйын беле ошол убакытта? Кыйын эле болчу. Эң башында биринчи, экинчи жыл аябай кыйын болгон. Аяктан ошо тил билбегенде да кыйын болчу. Ар кандай жумушта иштеп, анан акыркы 2-3 жыл жакшы болуп, көнүп калып, тил үйрөнүп, анан уже кененен жакшы жашап калганбыз да. Бирок ошол эле эмеде ойлоп мындай ошол учурда ойлонуп жүрсүм, тоже Инстаграмдан карап, кой бир нерсе кылыш керек, тиги элдер мынтип атат, тигинтип атат деп, ошо шашып ушуп ошо Польшадан келип, ошо кафе ачып, анан окушпай калган да. Ошол да шашып койгом, анан Бирок өзүң бизнес и управленияны бүткөнсүң, Польшадан? Ооба, бизнес менеджмент. Контракт төлөйүн деп иштедиң да жанагы немелерди? Ооба, контракт төлөйүн. Итак, мамам өзү жалгыз, экөөбүздү, менин эгизим дагы бар. Ошо экөөбүз чет өлкөдө биринчи жылыбыз ага чейин лицейде окутту, андан кийин чет өлкөдө дагы окуусу төлөп полный эметкен да. Биз үчүн эле жашап, ушу иштеп калган, ошо мамабызга дагы кичине жеңил болсун деп. Ошо эгизим экөөбүз тең иштечүбүз, өзүн анан биринчи жылдан кийин экинчи жылы, үчүнчү жылы уже өзүбүз жашообузду өзүбүз эметип каржылап калганбыз да. Өзүбүз контрагыбызды төлөп, полный. Реально посудомойщик болуп иштегенсиң, Ооба, 3-4 айдай. Кыйын болдубу? Кыйын болгон, колдор шишип калып, анан ага чейин такыр идиш жуучу эмесмин да. Анан идиш жубай туруп эле сразу барып посудомойка иштесең, еще аякта болгондо толтура, тыынбай монтип жуучуңда белиң кадимкидей тыршып ооруп калчу да. Анан ошо посудомойка, доставка, тайский мороженое деп коет го, ошондойдо иштеген. Ал не, тайский мороженое? Мороженое сатпайбы? Жок, мороженойду жанакы эмеге муздатып монтип жасашат го, кырып. Ошондо иштеген. Анан концерт, ошо жакта концерттер болчу, ошо концерттерге оборудованияларды ташып. Анан доставкада, анан акыркы ошо официант болуп көп жыл иштедик да, аякта 3 жылдай. Акчасы да жакшы болчу, анан чаевой жакшы иштейт аякта. Аяктан в основном 70% акчаң ошо чайдан чыгат да, чаевойдон. Ооба. Эмне үчүн шаарга келгенде именно японский ресторан ачайын дедиң? Мен ошо японский ресторанда иштегенмин да. Анан өзүмө дагы негизи эле японский культура, аниме, анан тиги бу дегендер жагат болчу. Жакын турбайсың ба? Анан ошо келерде атайын ошо кухняда 3-4 ай бекер иштеп, атайын көрүп кухня кандай иштейт экен деп. Анан көрүп алып, негизи эле ошо кухняга жакын болуп калгандыктан ошо официант болуп иштеп, Кыргызстанда атайын ушундай концептуальный кылыпчы, только японский тамактар кылсын депчи. Ошонуп ачкам, анан ошо окшошпой калды. Эмнеге окшошпой калды дейсиң? Ошо мен концептуальный болуп калды, только японский. Элдер келет эле, манты барбы, там, лагман барбы деп. Аз мисалы башка тоже японскийлерде мисалы аралаш да, пицца, там эме. А мен ошондой кичине эми тоже бизнесте, тем более Кыргызстан рыногун жакшы изилдеген үчүн тажрыйба жок. А Европада эмне итальянский болсо только итальянский, там паста, пицца. Японскийсе только японский, ошондой го, аралаш жок. Анан мен дагы кой ушуну ачып көрөйүнчү деп ачкам, анан. Андан да тышкары көп майда шүйдө эмелер бар, проблемалары. Ошо. Анан $150,000 күйүп кеттиң деп, ал акчаны эмне кылдың?
кредит беле? Мен ошо мен эгизим, Арген иним, досум ошо төртөөбүз чыгарган акчабыз болчу. Мен Польшада эме официант болуп иштеп, топтогон акчам. Мен эгизим ошо Америкада иштеп топтогон акчасы. Биякта Арген да топтогон акчасы, досумдун да топтогон акчасы, ошону салганбыз. Плюс еще $20,000 кредит алганбыз да. А эмне болду эми ал акча? Жок, ошо минус болуп кетти. Жок, кредитти кантип жаптыңар дегеним. Ошо кафени саткандан кийин кредитти жаптык. Андан да тышкары там закуптарга, тааныштарга карыздар болчу, ошонун баарын жаптык. Ошо минус жок калды. Биз ошо көл эмеден да ачканбыз, ошо Бишкектен, көлдөн да экинчисин ачканбыз да. Аякта эми чоң эмес, мындай ичинде сезонный болупчу. Аякта деле жакшы акча кетип калган. Кайра бизнеске кайтам деген ойлор барбы? Кийинчерээк го дейм, бирок азыр эмес. Ошо бизнес үчүн аябай көп кыйналгам. Стресс, депрессия, күндө мындай карыз болгон адамдар чалат, телефонду алгандан коркосуң. Ошол да түрткү болду да, ошондо өтө эле кыйналып калгам да, аябай кыйналгам. Кредит дагы чалат. Ошондон кийин аябай кыйналып, ошол учурда дагы девушкам менен да сүйлөшпөй калгам. Ал дагы удар болгон да, короче. Азыр тил табыштыңбы девушка менен? Жок. Азыр демек неме турбайсыңбы? Эмне деп койчу эле? Завидный жених турбайсыңбы? Ошо жолдон көп адамдарга ошо туш болгондо байкелер, эжелер бизге күйөө болбойсуңбу деп эметишти да. Сунуш берди. Эгиз бир тууган иниңби, байкеңби? Ошондо 45 мүнөткө улуу да. 45 мүнөткө улуу байкең Америкада дедиң, Америкада. Ал эмне иш кылып жүрөт аякта? Азыр биз окууну бүткөндөн кийин мен Кыргызстанга кеттим, ал Америкага кетти. Аякта эме управляющий тоже ошо эмеде ресторан, кафелер эмесинде сферасында. Сонун неме турбайбы? Ошо Баткенде өзгөчө, ошо Баткенде жүргөндө мындай көп учурлар болот да. Чек ара жакта да жүрүп аттык да. Ворух анклавына бардык. Ошоктан Ворух анклавында жүргөндө видео тартып атканбыз. Тартып атсак ошо эмелер ПЦН деп эле, подразделение. ПЦН, специальное назначение. Алар келип, жигиттер биякта тартпай эле койгула, тигинтпей эле койгула деп койгон. Анан ошондо тарткан эмеспиз, киргизгенде жок, тартканбыз, бирок киргизген эмеспиз. Анан ошондон кийин да төрт көчө деген жер бар турбайбы? Ооба. Ошол жерден да басып бир видео тарттык да. Мына төрт көчөгө келдик, момда экен деп кичине маалымат берип, эметкенен 5 мүнөт 10 мүнөттөн кийин эле сразу погранслужбасынын машинасы келип атпайбы? Келе калып, чыга калып, жигиттер эмне видео тарттыңар, тиңде мындай да көрсөтсөк, нормально экен да, кой берийди. Сен барып аткан жерлерге мамлекеттик органдар кандайдыр бир реакция кылып атыштыбы? Единственное, вот Кыргызстанда, Лейлекте, ошо Разаков шаарынын мэри, Лейлек районунун акими чакырып, ыраазычылык кат беришти да. Башка бир областта эч ким анткен жок. Единственное ошо Разаковдун мэри, анан Лейлектин акими чакырып, ыраазычылык катын берип, молодцы, мындай деп жакшы сөздөрүн айтып, ушуну эметишти. Калган бир дагы область, бир район, бир айыл өкмөт реакция кылган жок. Мен ошо таң калгам, бирок ошо рахмат. Эмеге Разаков шаарынын мэриясына, анан Лейлек район акимиятына. Баткен областы Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы. Ыраазычылык кат. Урматтуу Арсен Базарбаевич, Лейлек район мамлекеттик администрациясы сизге терең ыраазычылык билдирет. Сиздин Кыргызстанды жөө кылдырып, анын кол жаратылыш бурчтарын, тарыхый жана маданий жерлерин элге жана дүйнөгө таанытуу боюнча жасап жаткан иш аракетиңиз чын эле менен мекенчиликтин жана чыгармачылыктын үлгүсү болуп саналат. Негизи жолдон абдан көп мен көрдүм, журналисттер жолугат, 7 каналдын журналисти, Эртайды көрдүм, Азаттыкты көрдүм, орусча редакциянын немеси, Эртайды көрдүм, ал блогер. Кимди көрдүм дагы? Акипресс эметти. Акипресс турмуш көрдүм, ооба. V Project. Ооба, ошо көп прессалар чыгып аттыбы? Ооба, анан Лимон кежи дагы, бирок ал бүтүргөндөн кийин жазып аткан да. Они же про успех депчи. Бүтүргөндөн кийин жазып аткан да. Чет элдик прессалар кайрылган жокпу? Чет элдик жок. Бирок мен негизи эң башында орусча, англисче алып барайын деп ойлогом да. Эми мен Кыргызстанда ошо башка орусча сүйлөгөн адамдар көп эле да жүзүндө. СНГде хотя бы. Тем более англисче сүйлөгөн башка дүйнө жүзү сүйлөйт. Аны ойлоп атканда орусча, англисче аралашып татайын деп, эң башында орусча көрсөңүздөр керек, эң башкы видеолор орусча болчу.
Анан эң илчектен баштап. ооба. Анан орусча тартсам элдин баары эле жазып калды. Кыргыз болуп эмне орусча сүйлөп Кыргыз болгондон кыргызча сүйлөбөйсүңбү деп анан ошондо ойлоп аткам, мен Кыргызстанды таанытайын деп атпаймынбы, кандай болуп калат деп анан мелем эл ошондой каалап атса деп анан кыргызча алып барып баштадым да. Англисче эмне алып барган жоксуң? Анан ойлоп калдым, эми азыр англисче кылсам эме болуп калат депчи, окшошпой калат депчи. Алдагы эмгек да параллельно эки. Параллельно анан просто бири-бирине окшошпой калат да, кыргызча англисче. Анан орусча англисче кичине окшошмок да. Анан мен аны хотя бы деп тиги пранктарды англисче кылып аттым да. Кээде түркчө кылып аттым, кээде полякча кылып аттым. I need for my dog. Butcher. Вот так. Пойдешь там, можно там. They are selling the meat. Bilmemek kılıp. Neyini çakmadan tinde varsan üstüne tamak var etti. Мындай түз ала салго. Ketine gir ver. Пранктар жакшы эле кирдиби? Пранктар ооба. Аз да толтура пранк бар. Бир 15 Чыга элек. 10-15 чыгар элек аларды киргизем. Атаң калтырып коем. Походдон кийин акыбатым түшүп калат да. Ала кайтап көтөрүп турсун деп. Актеректик бир ата көрүп каласызбы? Типа, көзүң жумсаң деле басып жүрө бересиңби дегенчи. Энеңди урайын деп. Жок көрбөй эмес тапача. Эки баланы көргөнбүзбү? Эки баланы көрдүм, ооба. Ошолор менен Мушташасың дегенби? ошо адамдар менен бир жолугуп койсомбу деген бар да. Gördün mü? Вот. Gördün mü? Uy. This house? House. It's your house? Söylemeysin. No need to pay? Yok. Satarsın hemen tamga git. Erten. Okay, thank you sir. Thank you. But I need to go really. Sen уже bitti buna gördün mü gün? Уже battı. Sen kayaka varasın. Bir yaka jatpaysın mı? It will be 2 hours. Bu bir yaka gün ümetkende dile mında göz jabılganda dile getiveresin mi? Негизи интернетте, Инстаграмда болгон хейт катуу басмыралган жокпу? Жок, менде өтө эле аз болду хейт. Башка блогерлерден караганда менде өтө эле аз болду да, колдоолор аябай көп болду. Бир бала, Өзгөндөн Бишкекке чыккан. Жако деген мен мага жакын болгочу, мен анын видеолорун көрүп чыккам да. Мага жөнөтүп аткан иши. Ал Өзгөндөн Бишкекке чыгыптыр, сумкасы жок, шлопкачан, чатыры жок, эчтекеси жок. Анан хайп үчүн чыгыптыр да. Анан комментарийсин карасаң, кадимкидей элдин баары сөгөт да, керечи. Ал ишо Алабел жактан, ал ишо эмеде сентябрда эле Алабелден сук экен деп машина менен Бишкекке кетип калган да. Бирок элдин баары айтып жүрөт, эме ошо Өзгөндөн бери Бишкекке чейин бастым депчи. Бирок эми ал деле эмгек, ошум чыкканы бирок кичине туура эмес нерселер деле болуп калган. Ошондой блогерлерден караганда меники жакшы да, колдоо көп, хейт өтө эле аз. Hello sir. Hello. I'm walking. I don't have money. This coat is yours? This one is yours? Cool. Маегибиз абдан кызыктуу болду. Сага Арсен чоң рахмат биринчиден. Сизге да рахмат. Чын айтканда сенин видеоңду көрүп мен дагы абдан мындай мотивация болдум да. Чын эле ушул Кыргызстанда жашап, мен дагы Кыргызстанды көрбөптүрмүн да. Тиги түштүк тарапта бат-бат барып турам, бирок тренинг өткөрүп туруп, гостиницаны көрөм, аэропортту көрөм, болду эчтекен. Конференц залды көрөм, болду эчтекен көрбөйм, кайра келип калам бул жакачы. Анан сенин видеолоруңда ушундай жерлер бар турбай, келинчегимди алып алып, балдарымды алып алып, машина менен барыш керек экен. Чын эле мындай Кыргызстандын чоң мындай реклама кылдың да, мен ойлойм, сен Инстаграмыңда чет өлкөдөн да көрсө абдан көп мындай туристтер келет депчи. Ошон үчүн сага ийгилик, мен ойлойм, travel блогер болсоң, эки тараптан алып кетсең болот да. Кыргызстандыктарга чет жерлерди көрсөтүп, чет жерлерге Кыргызстанды көрсөтүп, эки тарапты алып кетсең, абдан сонун болот, абдан мындай. Анан неме турбайсың, мындай дисциплинаң күчтүү, күндө 2-3 ролик салып турасың, мындай строго. Анан жанагындай азгырыктар болгондо ага алынбайт экенсиң. Мен ойлойм, мындай адамдардын келечеги кең. Алла таалам колдосун, абдан жакшы, алдыда чоң максаттар турат, жакшы ниеттер бар экен. Ошон үчүн сага рахмат. Буйруса дагы бир кандайдыр бир рекорд койгондон кийин дагы ушинтип жолугуп барылышалы, Буйруса. Рахмат. Рахмат. Рахмат.